Ошол бүгүнкү лайвдын максаты, эки максатыбыз бар. Ошо тренинг боюнча суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Экинчи максат, ошол мен китепти окуганымды пост кылдым эле. Ошол жерден мага өтө таасир берген бир техника табылды. Ошону сиздер менен бөлүшүп кетейин дедим. Ошон үчүн бүгүнкү эмебизди лайвга чыгып атабыз. Эмне бизнес сыр болбосо дейт. Бизнес ошо Кытайдан кайсы өлкөдө болсоңуз боло берет. Кытайдан кандай бир товар алгыңыз келсе, ошону биз ошол товарды таап, баасын сүйлөшүп сизге жибере беребиз карголор менен. Мындай чыкканда англисче sourcing деп коет, ошол биякта снабжение. Бияктан кандай товар кааласаңыз, Кытайдан ошолорду таап, сизге ылайык шарттарда, сизге ылайык сиздин каалаганыңыз бааларда таап, сиздерге жиберебиз. Менин бизнесим ошол. Биздин компаниянын аты ошо Best Deal деп коебуз. Business Deal. Ал ошондой сделка деген сөз да. Ошол связь начар болуп калды дейт. Угулбай жатабы? Угулуп атабы силерге, же угулбай элеби? Угултабы? Окей, жакшы дейт Мирбек. Окей, анда баягын айтайын сиздерге, өтө каалаган жакшы эле азыр угулуп жатат дейт. Аны сиздерге суроо берем азырчы. Сиздер Coca-Cola'ны билесиздерби? Саламатсызбы. Ким Coca-Cola'ны билет, кол көтөрсүн. Coca-Cola'ны баарыбыз билебиз, туурабы? Ким баарыңыздар билесиздерби? Сиздердин ата-энеңиздер да билеби Coca-Cola'ны? Билет, Сиздин оюңузча балдарыңыз да билеби ушуну? Баарыбыздын балабыз да билет, ошол. Анын балдары да, наверное, билет, неберелерибиз, андан кийинки поколение баарыбыз билебиз. Билесиздерби, эмнеге сиздер Coca-Cola'ны билесиздер, сиздин ата-энеңиздер да билет. Анан сиздин балдарыңыз, неберелериңиз да билет. Анткени эмнеге билесиздерби? Анткени Coca-Cola дайыма реклама кылат. Дайыма реклама кылат. Реклама кылган үчүн эмне кыласыздар? Сиздер эч унутпайсыздар. Эгер Coca-Cola бир 2-3 жыл реклама кылбай койсо, Coca-Cola унутулуп калат. Эч ким ичпей калат, байкабай калат. Ошон үчүн Coca-Cola дайыма өзүнүн эмне кылат, маркасын реклама кылат ар жерде. Ошондо элдердин оюнда постоянно турат, сиңип калган. Мисал айталы, азыр сиздер айталы бир өлкөгө бардыңыздар, Африканын бир какой-то өлкөсүнө. Анан магазинге кирдиңиздер. Өмүрүңүздө көрбөгөн товарлар, ичимдиктер турат, анан арасында Coca-Cola турат. Мисалы, могу 20 чакты ичимдик турса, мисалчы, эч билбеген үчүн эч кандай дамы кандай, берген акчама стоит или не стоит деген суроолор болот да, туурабы? Анан эмне кыласыздар? Сиздер билген нерсеңиздерди Coca-Cola'ны алып ичесиздер. Мисалы, анткени аны тааныйсыздар, билесиздер. Анткени ал дайыма реклама кылат, туурабы? Мисалы, бир айтат Coca-Cola ичпейм дейт, макул, өзүңүздөрдүн эмеңиздер. Coca-Cola болсо башка нерсе айтайын. Сиз постоянно билген нерсеңизди айтайын да, мындай реклама болуп турган нерсечи. Мындайча айтканда, биз дайыма реклама болуп турган нерселердин байкап турабыз, анан ошолорду эме кылабыз. Өзгөчө, мисалы, азыр Instagramды карасаңыздар же кабарлар караганда, сиздер 2 жыл мурда кабарларды көрбөйсүздөр да, туурабы? Эмнени көрөсүздөр? Азыр актуальный. Азыр мисалы мен жаңы эмне пост кылсам, ошону карайсыздар. Мурдагы, мисалы, мен 1 жыл мурдагы постторумду карабайсыздар, анткени элдер актуальный жашайт. Ошон үчүн дайыма биз эмне кылабыз? Дайыма ошо реклама болгон нерсеге биз дайыма ошону менен чогуу жүрүп өткөнбүз да. Эми мага аябай ошол китептен аябай чоң таасир берген бир нерсе калды. Мен азыр ошону кылдым, өзүмө кылдым. Ошо тренингдерде биз баягы максат жөнүндө айтабыз да. Мындайча айтканда, сиздер өзүңүздөрдүн рекламаңызды өзүңүздөргө кыласыздар. Бул аябай эффективный нерсе экен. Мен азыр жаңы эле кылдырдым дагы, аябай таң калдым. Мисалы, сиздер ошол китепте айтат да, сиздер эмне, мисалы, сиздер өзүңүздөрдү кандай ойлосоңуздар,
сиздер өзүңүздөргө ошондой болосуздар. Мисалы, you are what you think who you are or what you are дейт да. Сиз мисалы өзүңүздү кантип ким деп ойлосоңуз, ошолорду сиздин ойлогон оюңуз сиз өзүңүз жөнүндө, сиз ошондой киши болосуз да. Ошого мындай бир техника таптым. Кайсы китеп жөнүндө сөз болуп атат дейт. Чоң ойлонуунун сыйкыры деген. Чоң ойлонуун сыйкыры англисчеси The Magic of Thinking Big деген. Түшүнүктүү болдубу? Ошого азыр ошол жөнүндө өтөбүз. Бул аябай жакшы нерсе. Мен бир биздин ошо эмеге да катышкан, тренингге катышкан бир бала бар. Озвучка кылат, радиолорду, рекламалардычы. Мен өзүмдүн чоң максатымды жаздым. Мен эмне каалап атам, ошону учурчак менен жаздым. Мен ким дегенде мен азыркы ким эмес, мен ким болгум келет. Ошону как будто ошондоймун деп жаздым. Өзүмдүн балдарым жөнүндө, үй бүлөм жөнүндө, ишим жөнүндөгү бүт максаттарымды учурчак менен жаздым дагы. 1 минуталык текстти ошол профессиональный кишиге окуттурдум. Азырчы как раз бүгүн кылдым. Анын окуганы менен баягы рекламалар болот го, мисалы үнүндө аябай жакшы радиодон окуган эмелер болот го. Ошого сиздердин максатыңызды учурчак менен жазып, өзүңүз жөнүндө жазып, анан атыңызды жазасыз, отуруп ошо текстин ичиге атыңызды кайра мисалы меники Максат Муктаров, туурабы? Текст кетип атат, анан определенный текст өткөндөн кийин дагы Максат Муктаров деп айтат, анан ал киши деп ошентип өзүңүздөрдүн рекламаңыздарды жазасыздар. Рекламаңыздардын текстине. Ал рекламаңыздын ичиндеги тексттер сиздин ошол максатыңызда, сиздин ким болгуңуз келген текст ичинде болот. Ошону жазгандан кийин ушул текст менен баягы кишиге окутасыздар радиого, анан аны күнүгө өзүңүздөр угасыздар. Өзүңүздөрдүн максатыңыздарды реклама катары баягы озвучка менен бергенден кийин WhatsAppка жиберсеңиз текстти, ал окуп берет. Ошондон кийин өзүңүз укканыңызда өзүңүз дайыма реклама болгон үчүн сиз ким болгуңуз келет, кандай жумуштар кылгыңыз келет, канча акчаңыз болушун каалайсыз, үйүңүз кандай болот, бала чакаңыз кандай, эмне иш кылып аткан болосуз, ошолордун баарыны текстке жазып туруп 1 минутталык текстке. Жанагыны окуп тургандан кийин ошол озвучка менен ошол рекламаны өзүңүз угасыз. Күнүгө ошол рекламаны уга берген сайын жанагы айткандай Coca-Cola'ны айтпайбы, сиз ошол нерсеге өзүңүзчө подсознательный адаптация болосуз. Бул аффирмациянын башкача түрү, мындай айткандачы, өзүңүзгө рекламасы. Ошол нерсени мен жасадым, мага аябай эффективный болду, аябай логичный болду. Күнүгө сиз турганда же бир күндө канча жолу ошону угасыз. Анан тем более укканыңызда приятный, потому что ал жердеги киши баягы жакшы үнү менен мындай терең үнү менен сизге окуп берет да. Жанагы жигит, мен тааныган жигит, ошо менин учениктерден бирөөсү. Аябай жакшы окуду, ал анткени рекламалар кылат. Мисалы Мегафон, анан Билайн дагы эмне реклама болсо, радиодо же телевизордогу рекламаларды ошол озвучка кылат да, үнү менен, жакшы үнү менен. Мындайча Кудайдын берген жакшы үнү менен сиздер дагы ошол максаттарыңыздарды 1 минутталык бир текст жазасыз максатыңызды. Ошол жигитке бересиз, ал жигит сизге WhatsApp'тан сонун кылып окуп берет. Мындай реклама кылып берет өзүңүзгө, анан ошону кайра уга бересиз. Кайра уга бергениңизде сиздин мээңиз уга берген сайын белгилүү бир убакыттан кийин эмне болот билесизби? Ал мээңизге сиңе баштайт, подсознанияңызга кире баштайт. Подсознанияңызга киргенден кийин сиз өзүңүздү ошондо алып жүрөсүз, ошондо ойлоно баштайсыз. Бул аябай эффективный. Саламатсыз максаттар, саламатчылык. Ошого мен бөлүшөйүн дедим. Бүгүн көп деле эме кылбай, кыскачараак эме кылайын дедим. Менин бөлүшө турган бир нерсем реклама. Реклама өзүңүздүн рекламаңыз өзүңүздө. Башкасын уккан кереги жок, сиз аны өзүңүз угасыз. Ошол өзүңүз угасыз, өзүңүз уккан, ошол өзүңүздүн рекламаңызды уккан сайын, ошол максаттарыңызды, келечектеги максаттарыңызды өзүңүз уккан сайын, уккан нерсеңизди өзүңүз айткан жоксуз. Даже буну аябай профессионалдуу кишиге окуттурдуңуз дагы. Кадимкидей эле баягы Мегафон деп мынтип сүйлөп эме кылат го. Эгер ушундай кааласаңыз, азыр жазылыңыз тигиндей мындай деп ушундай жакшы үн менен реклама кылган үндөр болот го. Ошол нерселер
ошондой звук менен сиз өзүңүз жөнүндөгү нерсени окуп турасыз дагы, өзүңүз угасыз, күнүгө угасыз. Күнүгө уккан сайын сиздин мээңиз ошого умтула баштайт, ошондой жүрүш-турушуңуз ошондой боло баштайт. Алган нерселериңиз, сүйлөгөн нерселериңиз, бул аябай жакшы нерсе болот. Голос жаздырып берип бекер. Жок, ал платный экен, ал мисалы мага айтты, мындай WhatsApp'tan жиберсе өзү мындай кымбат нерселер экен да, рекламачы 1000 сом, 2000 сом студияда музыка курса 2000 сом, анан студияда 1000 сом сыяктуу. Ошого мен айттым, азыр мен эми элдерге айтам, эгер кааласа, ошол нерсени кылса, сиздерге аябай жардам берет. Бул акчасына көп карабаңыздар, мен оюмча ал ошо 750ге кылат WhatsApp'tan, ошо WhatsApp'tan аябай сонун сүйлөйт. Азыр мен жаздырдым, WhatsApp'tan эле жибердим мага. Ошону азыр бүгүн канча бир 10 жолу уктум да, 10 жолу уккан сайын мен ичимде баягы эмоциялар көтөрүлүп, эмелер болду. Анткени бул менин максатым да, максатымды учурчак менен жазсам, как будто азыр ушундай катары сезилет адамга. Анткени учурчак менен анан мээ аны алат дагы, уже менин сүйлөгөндөрүмө, мындай баскан тургандарыма эмне болот, влияние кылат. Ошол китептеги эң азыркы бөлүшө турган нерсем ошо, өзүңүздүн рекламаңызды өзүңүзгө. Бул аябай сонун нерсе. Баарыңыздарга совет берем. Ал жигиттен эмени сурадым, бир пример. Ошону мен жаздыртып пост кылам, анан көрөсүздөр. Любой эле киши, жөнөкөй киши сурабы, сиз мисалы уборщица иштейсиз же айылда иштейсиз, айырмасы жок. Сиз максаттарыңызды жазыңыз. Ошол максаттарыңызды жазгандан кийин текстиңизди өзүңүз каалагандай жазыңыз. Бирок жакшы эмелери, максатыңызды жазыңыз да. Мен аябай чоң максаттарымды жаздым. Өзүм жөнүндө, ишим жөнүндө, үй бүлөм жөнүндө, келинчегим, бала чакам жөнүндө, кылган иштерим жөнүндө, дүйнөгө кошкон салымдарым боюнча ошолордун баарын жаздым. Чоң максаттар, ушунчалык чоң максаттарымды жаздым. Жазгандан кийин ошону текст катары жазып туруп, кыргызча эле кадимкидей өзү ошол жигит мага окуп берди. Азыр мага аябай жакшы болду. Ошон үчүн көрөсүздөр да, көптөн бери эмеге чыкпай жүрүп элем. Буну 2 күн болуп калды ошо, бул проектти эме кылганыма уже ойлогонумду ишке ашырып атам. Ошол сыяктуу да, сиздер да бирдеме ойлогонуңуздарды ишке ашырасыздар. Муну таштап кое бербейсиз. Анткени ойлогонуңузду сразу ишке ашырбасаңыз, ал нерсе топтолуп, анда сиз өзүңүзгө бай неуспешный сезесиз да. Ошол сыяктуу. Бир нерсе ошо рекламаны айтайын. Экинчиси, дагы бир нерсе кошумча бүгүн сиздерге бонус эме кылайын. Экинчиси мындай. Сиздердин оюңуздар кандай болсо, кыймыл аракетиңиздер ошондой болот. Бирок сиздердин чоң ой ойлошуш үчүн сиздердин айлана чөйрөңүз маанилүү. Айлана чөйрөңүз кандай болсо, оюңуз ошол айлана чөйрөдөгү ойлор сыяктуу эле чоң болот, андан чоң боло албайт да. Ошон үчүн сиздер ошол айлана чөйрөгө да маани бериңиздер. Айлана чөйрөнү мурда сиздер өзүңүздөр каалап кылбадыңыздар, тааныш мурдагы ошентип. Эми айлана чөйрөнү өзүңүздөр тандаңыздар. Анткени бул аябай таасир берет. Эгер айлана чөйрөңүздө бирөө негатив киши болсо, ай болбойт ал, качан болмойт, биз мындайбыз деп тарта турган болсо, ал кишиден алысыраак туруңуздар. Анткени ал деле жаман киши эмес, просто ал деп билбейт да, бирок ага жардам берем деп өзүңүздөр кармалып жүрө бересиздер да. Ордуңуздардан чыкпай каласыздар. Ошон үчүн биринчи өзүңүздөрдү оюңуздарды өзгөртүш үчүн чөйрөнү өзгөртүшүңүз керек. Чөйрө бул өтө маанилүү нерсе да. Чөйрөңүз кандай болсо, сиз ошончалык эле болосуз. Жакын 5 кишиңиз канча социальный статусу, акчасы, катташкан киши 5 кишиңиз кандай болсо, сиз деле ошондой. Алар мисалы аябай акылдуу киши болсо, сиз деле акылдуусуз. Эгер алар аябай баягындай пессимист болсо, жашоого нааразы, баягы утур эле нааразы болуп бирөөлөр жамандай берсе, сиз деле ошондой эле болосуз. Айырмасы жок. Бул жакшы эмес, жаман эмес, бул ушундай закон. Бул дүйнөдө закон. Жакын катташкан досуң кандай болсо, сен деле ошондойсуң. Өзүңүздөр караңыздар. Мен катташкан досторум канча акчасы болсо, меники деле примерно ошондой. Кайсы статусу болсо, обществода меники деле ошондой, ошол сыяктуу. Эгер сиздер өзгөргүңүздөр келсе, анда обществону өзгөрсөңүздөр, анда тез өзгөрөсүңөр. Экинчиси ошо. Анан мындай техника бар, ошол чөйрөнү айттым. Биринчиси эмне дедим? Реклама. Экинчиси чөйрөнү өзгөртүш керек. Анан механический техника деген бар экен да. Биз айылда жүргөндө машина жүрбөй калса, анан мындай, короче, кандай формада эле, мындай Г формасы болот, же Г эмес, S формасында, мындай S формасында бир темир болот эле, машинанын моторун салып, монтип айландырат эле. Мындай механический мынтип. Мотор аябай батайланат да, кол антип батайландыра албайт, бирок мотор жүрө элек. Баягыны салат дагы, баягыны жүрдүрүш үчүн стимул болот да, мындай бир айландырат да, айланса дыр айланбай калат. Анан кайра кылып бир айландырат, дыр айланып, анан кийин уже жүрүп кетет мотор. Ошондой механический нерсе бар экен, техника бар экен. Мисал айталы, сиздер бир
бирдемке кылам деп атасыздар, бирок мындай оюңуздарда кыла албай, кыйналып, ушинтип даже баштан элек деле ал жерден банкрот болосуздар, анан бирдемке болот, анан ошентип отуруп каласыздар, туурабы? Ошондо механический техника бар экен да. Мисалы айталы, мен азыр товар жиберип атам. Анан Кыргызстандан бир-эки жигит чыкты, товарымды алып барышым керек. Анан мен тияка барып, баяктан издеп, андан канча табам, анан мындай болуп, аз акча табам, мындай көрчү, башымда бүт нерселер бар да, мисалы да, туурабы? Анан барбай калам ошол жерден. Анан барбаганымды өзүм эме кылам. Барбаганым туура эле болду, анткени мындай көрчү, жашоом ордундан жылай эле өзүнчө банкрот болуп атам, өзүнчө кыйналып атам, бир иш эме кылсам болбой калды, тигинде деп ушул жерде отуруп эле ошондо атам, бирок жылган жокмун да. Ошондо механический техника менен баягы эмне кыласыздар, сиздер ошол жерге барасыздар. Мисалычы базар болсо барып көрөйүнчү дейсиздер, жөн эле. Кийинкисин ойлонбойсуздар. Жанагы баягы механический баягы машинаны жүргүзүп атпайбыз мындай кылып турчу. Моундай кылып жүргөзсө ошо турасыздар, эчтеке нерсе ошону кыласыздар, барасыздар, ошол жерге барасыздар, ошол киши менен жолугасыздар, ошол нерсени кыласыздар. Мисалы бирдемке жазыш керек болсо эми кантип жазам деп ойлоп, китеп, дефтер алып туруп отурасыздар, бирдемке муну сызасыздар, уже башталып кетет. Механический техника да ошондой нерсечи. Жанагы машина монтип, катуу мындай айландырып жүрүп кетет да, ошол сыяктуучу. Ошол сыяктуу мына 3 нерсе айттым бүгүн. Биринчиси, өзүңүзгө өзүңүз реклама кылыңыз. Мен постко жазам, ал баладан сурандым. Бул аябай эффективдүү нерсе. Ошо эмеде түз эфирден айтам, биздин WhatsApp'та тренинг бар. 20-группадабыз азыр 1-ден 20-га чейин. Ар биринде бир кээ бир кезде 30, орточо эсеп менен 30 киши болсо, 20 группаңызда канча болот? Канча киши болуп калат? Ошону көбөйтсөңүз, 20дан 30 киши болсо 600 киши бармыш да. Биз ошого чейин 600 же андан көпкө мындай тренинг кылдык, 600 киши болуп калган. Ошолорго айтам, бул нерсени эч эме кылбаңыздар, аябай жакшы эме болду мага, эмне ачылыш болду. Азыр мен өзүмдүн чоң максаттарымды өзүм реклама кылдым. Ал жерде мынтип айтат да, Максат Муктаров ушундай иштерди кылат, үй бүлөсү мындай деп өзүмдүн максаттарымды ушинтип реклама кылат. Salam Kanal Dari Indonesia. Hey Indonesian, how are you? I'm so sorry because my audience currently Kyrgyz, so I gotta speak in Kyrgyz. TANS 270708. I'll talk to you later. Just text me, all right? Because I don't understand Indonesian, but you can write English. Кечиресиздер, мен Индонезиядан дагы бирөөлөр эме кылып аттыр, жазып аттыр, азыр ошого жооп берип койдум. Өткөндө Индонезияга барганда таанышканбызбы билбейм. Же жөн эле кирип алды менин каналыма. Ошол сыяктуу. Анда эмес ошо реклама, экинчисинде да чөйрөнү алмашсыз, үчүнчүсү механический техника. Мындай өзүңүздөр ошо физический эме кыласыздар да. Анткени ушундай нерсе бар. Emotion is created by motion деп коет. Эмоция деген бар да, мисалычы. Сиздердин эмоцияңыздар физический нерсе менен, физиологияңыз менен байланыштуу. Мисалы, аябай жиңиңиз келип атса, бир эме болсоңуз, тура калып чуркасаңыз, аябайчы. Чуркасаңыз, местаңыз өзгөрсөңүз же, тамак жей койсоңуз же, отжимания кыла койсоңуз, туурабы, баягында эме кыла койсоңуз, физический, физиологический эмелериңизди өзгөртсөңүз, анда ичиңиздеги эмоция өзгөрөт. Ошол сыяктуу сизде механический кыласыз. Ошол 3 нерсе айттым, дагы бир жолу кайталайм. Кайталаган бул жакшы нерсе, бул нерсе ошо техника баягы. Кайта реклама сыяктуу да. Күнүгө Coca-Cola рекламасын көрүп көзүңүздөр ушундай калат. Ошону ойлоносуздар. Кстати, рекламага sorry, I don't really understand foreign language. Okay, I understand, but majority is here from Kyrgyzstan, so I'm speaking in Kyrgyz language. TANS, text me. What is it? On the direct. Text me on the direct. I'll respond to you. Okay. Теги жазып калды. Басы канча болот курстар жөнүндө маалымат берсеңиз, аз курстар жөнүндө айтып берем, дагы бир жолу кайталап коеюн. Эмне кылдык? Реклама, экинчиси чөйрөнү өзгөртүңүздөр, үчүнчүсү бир нерсе кыла албасаңыздар, оюңуздарда эле калбаңыздар, чыгыңыздар, ошол жака барыңыздар, физический бирдемке кылыңыздар. Ал механический, жана машина монтип жүргүздү деп атпаймынбы, ошондой кылыңыздар. Ошондой кылганда ошол механический бир айлангандан кийин уже наркы мотордун айланышы оңой болуп кетет да. Анткени мотор өзүнөн өзү айлана албайт да. Кыйын да, ага бир мындай аккумулятор менен бай старт бериш керек, мындай айландырыш керек. Аккумулятор отуруп калганда жанагындай механизм менен айылдарда ошо советский машиналар ошентип жүргүзөт элек да.
мен эмес, баягы мен көрөт элем байкелерди ошолор ошентип жүргүзүшөт эле. Ошо сыяктуу сиздер дагы механист нерсе кылыңыздар. Эгер мисалы уктап атсаңыздар, эртең эмне кылам, эртең менен туруп кылайынбы, кылбайынбы, барам, барбайынбы, резко туруп кетип бетиңиздерди жууп, сразу кийинип алыңыздар, жөн элекчи. Анан уже кийинип алгандан кийин уже күчтөнөсүздөр дагы эмне болот, анан өзүнөн өзү эшикке чыгасыздар, анан ишиңиздерди кыласыздар. Ошол 3 нерсе. Дагы бир жолу кайталап атам. Реклама, өзүңүздөрдүн рекламаңыздарды өзүңүздөр кыласыз, өзүңүздөргө кыласыздар. Ал тексттер бүт чоң максатыңыздар жазылат текст, жанагы жигитке жибересиздер, ал сиздерге акчалай 750 сомго озвучка кылып берет. Мынтип озвучка кылганда эмне болот? Мисалы могул жерде Миргүл ким экен? Миргүл Момунова. Миргүл Момунова аябай женственный аял, ушундай деп аябай сиз жөнүндө өзүңүздүн рекламаңызды, максатыңызды, эмне ким кандай үйүңүз бар, эмне иш кыласыз, ошолордун баарын эме кылат, ошентип айтып берет. Айтып бергенден кийин анан аны өзүңүз угасыз. Өзүңүз эле угасыз, башка эч ким уктурган кереги жок. Только өзүңүз дайыма угасыз. Анан үнү жакшы болгон үчүн, анан жакшы рекламный болуп, жакшы эме болгон үчүн бул эмне болот, адамдын өзүнө ошол аябай энергия келет, мотивация болот, сама мотивация болот. Аны постоянно уга берген сайын мээге эмне болот, ал сиңе баштайт. Мээге сиңгенден кийин уже мээге аябай сиңип калгандан кийин болду, ишиңизди эчтеке кылбайсыз. Сиз өзүнчө эле ушул максатыңызга карап кете бересиз. Киши менен ошентип сүйлөшөбүз, өзүңүзгө ошентип айды бергенсиз, ал жерде айдыңызды жазасыздар. Мисалы мен мировой коучмун, анан бизнесменмин деп айтсам, мисалы ал жерде ошондой нерсеге эме кыла берем, аткара берем. Ошол реклама чөйрөңүздөрдү алмаштырыңыздар, сиз каалаган чөйрөгө барыңыздар, алдыңкы чөйрөдө жүрүңүздөр. Баягы жакында эле бир пост жазыптыр да, американецтердин бирөөсү эме дептир да. Эгерде сен жакынкы 5 акылдуу киши болсоң, 6-чысы сен болосуң дейт да. Анан акылсыз 5 кишинин жанында жүрсөң, 6-чысы сен болосуң дейт да. Ошол сыяктуу. Бандит менен жүрсөңүздөр, бандит болосуздар. Окумуштуулар менен жүрсөңүздөр, окумуштуу болосуздар. Байлар менен жүрсөңүздөр, бай болосуздар. Ушундай да, бул нерсе ушундай. Бул жаратылыштын эмеси. Анын даже бир эме мисалын айтып берем, бир кички бала эксперимент жасаптыр. Рактар бар, монтип жаны менен басат. Жаны менен басат рактар. Анан ошол ракты алып да түз бастырганды үйрөттү. Бала чагынан эч эме кылбай, бала чагынан түз бастырганды үйрөттү. Рак түз басат экен, монтип жаны менен баспайт экен да. Анан кийин ошентип канча жыл убакыт өтүп ал түз басып калыптыр дагы, ошол ракты алып туруп башка рактардын жанына коюп койсо, анан монда алда жан мында сразу тигилер көрүлө жанып басып атыптыр да. Ошон үчүн чөйрө бул аябай бат өзгөртө турган, адамды өзгөртө турган бул жакшы бир система, техника и жаратылыш, чөйрө дейли, environment. Ошого чөйрөңүздөр өзүңүздөр тандаңыздар, сиз каалаган чөйрөнү тандаңыздар. Өзү келип калышы мүмкүн да, бирок ал жерде эмне. Анан мындай болот да, көрчү, мен жакын досум андай дейсиздер, эме кыласыздар, бирок ал жакын досуңуз сизди тартып атса, ал жакын досуңузду сиз өзгөртө албасаңыз, ал жерде бир кыйынчылык болот. Ошол сиз өзүңүздү өзгөртүшүңүз үчүн, эгер балким жакын досторуңуз мындай катташпай турган болсо, сиз аны барып катташып, андай кылып ал жерде эме, анткени сиз өнүгүшүңүз керек. Өнүгүшүңүз үчүн эмне үчүн өнүгүшүңүз керек? Ошол досуңузга жардам беришиңиз да өнүгүшүңүз керек да. Өнүккөнүңүздө эмне болот? Hey, greetings to Indonesia. Thank you very much for joining. It's so interesting. I'm so glad you're joined. I'm so sorry because I'm coaching right now. I'm coaching to Kyrgyz people in Kyrgyz language. I'll talk to you later from Indonesia. I'm so happy. I still remember you. It was great time in Indonesia. Yeah, thank you. It's good to see you here. Keçiresler Indonesiyadan dagы жазып атат. Bir убакта ошо Индонезияга кыдырып калганда көп кишилер менен таанышып жолугуп, аларга коучинг кылгандымда, аңгичечи ошолор азыр жолугуп аябай салам айтышат. Окей. Ошол. Дагы уже айтып атам, кайталап коеюн. Жаңы келгендер үчүн реклама, өзүңүздөрдүн максатыңыздарды реклама түрү менен, жакшы үн менен, профессионалдуу үн менен жаздырасыздар, өзүңүздөргө дайыма эме кыласыздар. Экинчиси чөйрө, жакшы чөйрө, каалаган чөйрөңүздү табасыздар. Үчүнчүсү эмне болду? Үчүнчүсү сиздер бир нерсеге механический техниканы колдоносуздар. Мындай физиологияңызды өзгөртүп ошол жерге барасыз, турасыз, ойлонуп эле ошол жерде ойлонуп калбайсыздар. Ошол үч нерсе. Эми суроолоруңуздарга жооп берейин, андан кийин бүтүрөлү. Анткени менин да ишим бар. Азыр могул жерде партнерим кыйкырып сүйлөп атат. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик тилейт. Сумасанова. Эми мындай көтөрөйүн дагы суроолорго жооп берейин. Саламатсызбы? Темага тиешеси жок. Кечирим сурайм. Собеседованияда өзүнү кандай алып жүрүш керек?
эмнелерди эске алыш керек. Собеседованияда аябай жакшыроо болду. Мен орустарды даярдайт элем. Ол эмеде Лукойл, Газпром ошол жакта иштеген орустарды. Анткени мага компания айтты, могу клиент срочно сурап атат, аңгиче үйрөнүш керек экен деп атат да. Анан 1-2 күндө кантип аңгиче үйрөнөт. Анан ал дагы собеседование кирип атат экен. Собеседование бул эме французский компания, американский. Ошондо биринчи киргенде мен аябай технический нерсе үйрөтүп элем. Биринчи первое впечатление деген бар да. Собеседование кирген киши биринчи мындай өзүнү жакшы кийинип барат эле. Биринчи впечатление жакшы, анан сүйлөгөнүздө баягы мындай ал жерде аңгиче үйрөтүлөм да, мисалы произношениеңиз жакшы болсун деп. Мисалычы, сиз биринчи киргенде көзүнө карап жакшы салам бересиз дагы, сүйлөшөсүз мисалычы. Аларга үйрөтөм, "Hi, my name is Max. What's your name?" or something, you know. Thank you for having me here. Деп биринчи үч сүйлөмдү жакшы без произношения, без акцент сүйлөп койсо, уже биринчи впечатление жакшы да, бул аңгиче жакшы деп калат. Ошол сыяктуу собеседование киргенде сиздер аябай мындай биринчи көрүнүшүңүздү мындай жылмайып адамга мындай уверенный сүйлөңүздөр. Уверенный сөйлөгөндө ал биринчи впечатление болот. Анан кээ бирди собеседование алган кишилерде да өзүнүн бай профессионал болбогондор бар да, мен орустарды көрдүм, башка улуттарды көрдүм. Мен собеседование келет элем, ал бул киши биякта отурат, анан келип отуруңуз да дебейт да, мындай эмеси жок да, ал просто билбейт да. Ал кишиге жардам бериңиз. Кээ бирде собеседование билбеген өз собеседование алганды билбеген кишилерге туура келип калат да. Ошондо собеседование келгенде эгер сизде отургун десе, "Oh, can I have a seat?" деп мындай отурсам болот деп мындай ага жардам бересиз. Анан отуруңуз дейт. Анан ошентип сүйлөшөсүз да. Анан суроо эмелерге жардам бересиз ушакта. Собеседование коркпоңуз, анан собеседование бир нерсе бар да, мен ишке алам экен, албайм экен деп өзүңүздү байкуш алып барбаңыз. Сиз мисалы типа ал ишке муктаж болуп атасыз, ал компанияга муктаж болуп атасыз да, ишим болсун, анан акча алайын деп. Ал компания сизге да муктаж. Мындайча айтканда, собеседование киргенде ал компанияны да сиз собеседование алып атасыз да, акча бере алабы, канча айлык берет, жакшы компаниябы, бул чоңбу, кичикеби, мындай сотрудниктерге жакшы мамиле кылабы, кылбайбы, сиз аларды да текшересиз. Ошого коркпоңуз. Анан муну ойлоңуз, эгер өтпөй калсаңыз эмне болот? Аябай жаман нерсе болбосо, анда итеги эле эчтеке болбойт экен да. Ошентип көрүнүш дагы эң жакшы жумушуңузга киресиз. Собеседование боюнча ушундай. Көп болду буну эме кылганым, Россияда жүргөндө ушундай кылганым. Зона комфортадан бир суроону окуп коелу. Зона комфортадан кандай чыгабыз дейт. Зона комфортадан именно жана айттым го, механический техника менен чыгасыз да. Короче, зона комфортадан эмнеге чыга атасыз? Оюңузда эле отурасыз да, билген нерсеңиз. Зона комфорта деген зона комфортанын линиянын нар жагында билбеген нерселер бар да. Мындай болуп кетти, өзүңүздүн башыңызда какой-то опытыңыз менен киноду же эмнени ойлосоңуз, сиз ошого бир секирип чыгасыз. Жөн эле механический, мисалы, бүгүн барып иштеп койсом болот эле, иштеп эле коем, макул эртең деп атасыз. Жок, азыр барыңыз, кеч болобу, аяктан бир майнап чыгабы, чыкпайбы, аны ойлонбойсуз. Главный ишиңиз ошока барыш керек. Ошону кылыш керек, ошону айтыш керек, ошону жазыш керек, телефон чалыш керек, WhatsApp'тан жазып коюш керек, мисалчы. Ошо сыяктуу. Өзүңдүн миссияңды камтабыш керек. Өзүңдүн миссияңызды 7 жаштан 14 жашка чейин сизге белгилүү болот. Ошол жаштарда адамдын бул дүйнөдө каалаган нерсеси, миссиясы билинет. Сиз жакындарыңыздан сураңыз же кылганыңызда ошол нерседен аябай жакшы көрсөңүз, мисалы жөн хоббиңизди издеңиз, ошол сиздин ишиңиз да, миссияңыз. Мисалы кылган нерсеңизде саатты отуруп карабасаңыз, значит ошол нерсени жакшы көрөсүз. Иштеп атканда качан кечире кеткен, 5 качан, 6 качан болуп кеткен үйгө кетемсиң, анда ал сиздин ишиңиз эмес экен. Китептериңизде барбы дейт. Менин китептерим жазылып атат азыр. Мен коллегам Чыңгыз Мырза экөөбүз жазып атабыз, жарымда калып калдык. Сиздер мотивация бериңиздер же дуа кылып коюңуздар, насип болсун, чыксын жакында. Ата китептерибиздин озвучкасы бар, аны жазып атабыз, анан редактирование кылып атабыз, жакында чыгат. Жакын деп атабыз, эми насип болгондо жакында чыгат иншалла. Сетовой маркетинг тууралуу оюңуз кандай? Сетовой маркетинг бул бир акча табуунун бир түрү, необычный түрү. Бизге азыр необычный эмес, бизге обычный болуп калды окшойт кыргыздарга. Анда бир жамандык, жакшылык деп эчтеке айта албайм, жөн эле бир эме түрү. Мен бирок сетовой маркетингге 2 жолу чакырылганмын, бирок ал ишти кыла албадым, анткени менин жумушум коучинг, башка жумуштарым сетовой маркетингге дал келбейт экен да. Мен сиздерге ушундай жакшы нерселерди айтып атып, баягында бир компанияны реклама кылып койсом, уже элдердин баягындай менин жакшы ниетим, жакшы ишим, коучингим уже дискриминация же баягы бөлүм кетет экен да, сен ушул компаниядасыңбы депчи. А так эч айырмасы жок. Кстати, сетовой маркетингге катышкан кишилердин өзгөчөлүктөрүн айтып берейин. Ал кишилер саморазвитиясы аябай күчтүү өнүгөт. Анткени командасы бар, бир. Анан ошол китептерди окушат.
эч ал жерден акча таппаса дагы эң көп акча тапкан нерсеси ал жердеги билими болот. Алар жакшы кийинишет, презентация кылат, аларды үйрөнөт, анан өзүн тааныштырганда үйрөнөт, балким тил үйрөнүшөт алар. Ушул нерселер аябай баалуу нерселер. Ушул нерсе аябай баалуу нерселер. Айылдагылар даже кирип ушунду үйрөнгөндөн кийин анан ал жерден көп акча таппаса да уже презентабельный болуп калышат. Дагы эмне кылат, башка өлкөлөр жөнүндө уже угат, анан жанагы биз айткан реклама деп атпайбыз, баягы сүрөттөрдү комментага илип, анткени көзүңүзгө реклама болуш керек да өзүңүздүн максаттарыңыз. Ошолдой техникаларды үйрөнүп алышат. Ошол жагын аябай баалайм. Кубанычтабыз, китептериңиз элге сиңимдүү болот деп ишенем. Буюрса, механикский кыймыл пандемия учурунда бир аз кыйын болуп жатат. СМС рассылкадан результат болобу дейт. Оюңузду айтып коесузбу? Рахмат дейт. Механицкий дегенде элдер эмес, өзүңүздүн механицкий. Мисалы, данный момент мен сиздерге чыгайын деп ойлонуп атам да, чыксам канча убакыт болот, азыр жумушум бар анда мындай дедим. Эмне кылдым, келдим, койдум, лайфка басып чыгып кеттим. Ошондой сыяктуу нерсе да, не обязательно сиздин ойлогон механицкий нерсе. Ар нерседе механицкий техниканы колдонсо болот. Корс мүнөздү кантип оңдосо болот? Корс мүнөз деген мындай адамдар грубый болсо, урушчак болсо, бул адам корккон адам. Анткени корккон үчүн өзүнө самазаштап алат да. Корккон адам, анан өзүнө аз сүйгөн адам ушундай грубый болот, ушундай эме болот, анан корс болот. Анткени корс адамдар баягындай ошол жеңилип калбайын деп коркусунан тигин физический же баягындай эмоциональный бастырат да. Даже мындай сөз бар да. Политиканын слабыйлыгы согушту көрсөтөт дейт да. Же адамдын слабыйлыгы физический мушташты же кыйкырганды көрсөтөт. Эгер сиздер урушчак болсоңуздар, же тез эле мушташып кетип атсаңыздар, анда ичиңизде коркууну жеңишиңиздер керек болот. Эгер коркууну жеңсеңиздер, анда спокойно каласыздар, эч эме болбойт мындай. Анчалык эме болбойт да, эффект болбойт. Аны мен баягы копол кишилер же баягындай кишилерге жаман айтып келбейм. Жөн эле бул психологиянын эмеси да, ошол сыяктуу. Онлайн курстарыңыз барбы, болсо качан акчасы, качансың. Эми курстар боюнча бир аз айтып кетейин. 2 ноябрда бизде жашооңдун пульту ички дүйнөң деген курсубуз ачылат WhatsApp аркылуу. Телефондор жазып коюн 0770 521 321 телефонуна чаласыздар. Менин коллегам сиздерге ошо акчаңыздарды чогултат, группаларга кошот, анан 2 ноябрда 1-сабагыбыз башталат. 3 айлык программа, айына 1,5 миң сом. Ишиңизге ийгилик табыл дейт. Рахмат. Кантип ойду жакшы багытка өзгөртсө болот? Менин суроомо жооп берип коюңуз дейт. Айка Садыровна дейт. Сурооңузду кайталап жазып коесузбу? Экинчи суроо, кантип ойду жакшы багытка өзгөртсө болот? Караңыздар, оюңуздар өтө маанилүү. Кантип жакшы ой кылбайсыз болот? Ойдагы мындай да, азыр китептен уккан нерсемди айтып атам сиздерге. Poison деген нерсе бар да. Poison деген уунун үстүнө жазып коет да, этият болот, жаш балдарга бербегиле андай мындай деп жогору койгула деп коет. У да мындай. Ал уну мисалы краска болушу мүмкүн, башка нерселер болушу мүмкүн. Ичинде бар да, ошого этият болуш керек деп жаш балдардын эме коюш керек. Ошол сыяктуу башкача бир уулар бар. Бул ойдун уулары да. Ой болсо ууланат. Ал эмне деген? Бирөөнү артынан сүйлөө, ушактоо, бирөө жөнүндө жаман айтуу, ошол сыяктуу да, баягы жаман нерсе эме кылуу. Ошолор уу нерсе. Аны дагы мындай жазып коюп коюшуңуздар керек да. Бирөөнү ушактабаса, ал сизге жаман. Ал анткени ушактаган кишиңизди кийин көргөндө ичиңизде жаман сезим болот. Уже сиздин ал менен сүйлөшкөн кыйын болуп калат. Ошондой нерсе көп болот. Ошол нерсе уулардан арылышыңыз керек, эгер ойду эме тазаласаңыз. Экинчиден, сиз эгер мурдагы нерселерди ойлоп эме кылып атсаңыз, анан ичиңизде коркуу бар. Коркууну жеңишиңиз керек. Ошондо ойлор түзөлөт. Ойду өзгөртсө болот, албетте болот. Ийгилик дагы бир көпбет характерди кантсе болот. Көпбет характер деген дагы ошол нерсе, коркуусунан болот. Ал эгер ал болбой калса, аябай катуу нерсе, жаман нерсе болот ишенет дагы ошол көпбет болот. Жок, сөзсүз болуш керек дейт. Ал көпбет характер болгон кишилер өзүнө бир аз зыян кылып коет, анткени тагдыр ага жакшы нерсе сунуп алса, ал албай коет да. Анын билген нерсесиге аябай катуу настаивать этет. Анын оюндагы нерсе тагдыр менен связь болбойт. Анын каалаган максатына тагдырдын жолу менен барылат. Мисалы, сиздин оюңузча көпбет болуу менен сөзсүз ушуну кылам деп аябай катуу болбой жатса, анан аягында аябай катуу настаивать эткенден кийин Кудай ошону насип кылат, тагдыр ошону кылат, бирок результатка жетпей калат. Мисалы, мен 7 тил билем, Германияда, Америкада окудум. Азыр мен $1 миллион жок да. Хотя ошол балам мен $1 миллион болуш керек эле. Анткени биз кичинекейбиз жүрүп атканда Олимпиадага катышыптым, Германияда окуптум, американский дипломум бар.
Дүйнөнү кыдырып, жетиштирип билем, коучинг кылсам, менде миллион долларлар болуш керек да, болгон жок да. Аябай катуу иштедим, күнү түн иштедим. Баягы катуу иштеген жокмун, аракет жок, эң көп аракет менен кылдым. Мен 4 сааттан уктайт элем. Москвада жүргөндө 2 жыл ошондой кылдым. 2 жыл 4 сааттан уктадым. Мындай ишкандай Ленинден өтүп кеттим да, мындай ишкандайчы. Ленин да 3 саат уктайт экен сыяктуучу. Бирок мага ошо миллион доллар келбеди, анткени мен туура эмес жолдо жүрдүм да. Ошо сыяктуу азыркы техника үйрөнгөндөн кийин Кудайга шүгүр мен уже баягындай көп беттүү эмес, баягындай уже hard working деп коет да, аябай катуу иште эмес, smart working деп коет да, баягы акылдуу иште деген. Анан определенный мен үйрөткөн методический техникалар, мен үйрөткөн деген эмес, мен да бирөөлөрдөн үйрөндүм да, ошо бай кишилерден, дүйнөдө аябай ийгиликтүү кишилерден, алар американец, башка улуттун өкүлдөрү, алар аябай чоң коучтар, чоң бизнесмен кишилер, чоң дүйнөнү башкарган кишилер, ошондой группалар, клубтар, ошо сыяктуу ошолордун техникаларын үйрөнүп сиздерге мындай жалпак тилде айткым келип атат. Анткени сиздер да ушундай боло алат экенсиздер да, ошону аябай таң калыштуу нерсеси ошо. Сиз азыр Москвада иштейсизби, кирип жууйсузбу, эме кыласызбы, айылдасызбы, азыр каякта отурсаңыз отуруңуз айырмасы жок. Бул техникалар колдонсоңуз сиз ошол жерден сурулуп чыгасыз. Действительно. Мен кыргызмын, айылда төрөлгөм, мен орусча билбейт элем, мен дүйнөнү тааныбайт элем ошол убакта. Советский Союз, Бишкекте жашаган эмесмин, айылда жүрөм. Ошол киши азыр менмин да. Көрдүңүздөр, мен буну неосознанный кылып турмун, билбей кылып турмун, бирок ошол метафизик законду өзүм колдонупмун, билбей элечи. Ошо Американы жазып коюпмун, Американы ойлоно бериптирмин, анан Америкага бардым, мисалчы. Азыр оюмда эмне, мировой коуч ойлоном, анан чоң акчаларды ойлоном, уже ошолор келет. Ошо сыяктуу да. Ошо сыяктуу сиздер дагы сөзсүз ошол каалаган жагыңызга жетесиздер. Анткени бул даже аят менен тастыкталган. Мен пендемдин каалаганын бердим деп аят жазып турат. Эгер сиз бир нерсени каалап атсаңыз да, анда аны сөзсүз берет. Бирок сиздер айтышыңыздар мүмкүн да, мен каалап атам болбой атат го деп. Жок, ошо каалап атам дегениңиздерди кармаңыз да, каалап атам. Чынында эле каалап атасызбы? Жок, сиз каалаган жоксуз. Кааласаңыз поведениеңиз мындай болбойт. Кааласаңыз мынтип отурбайсыз да. Сиз каалаганда аябай ойлонуп бирдемкелер кылып, болбой калса кайра кылып, болбойсо бул деген сөз ишеничиңиздин. Ишенич бир нерсеге ишеничтин физический формасы же эме кылган нерсе, ошол нерсени болбой калса кайра кыла берген да, мындай. Кайра көтөрүлүп эме болбой эмне эле, духуңуз түшпөй кайра эме кылып аттанып дегендейчи. Башка жолдорду издеп, ачык болуп, башка жолдон келгенин күтүп сыяктуучу. Кудайга ишенип деген сыяктуу. Ошол нерселер сиздердин ишеничиңиздерди, каалооңузду көтөрөт. Сизде сөзсүз каалоо болуш керек. Каалоо болгон нерсени бербейт. Анткени каала берейин деген сөз бар да. Каалаганды бердим деген сөз бар. Кудайдын ошону значит сизде ичиңизге каалоо берген. Бирок каалооңуздарды сиздер өлтүрүп коюшуңуздар мүмкүн. Чоң каалоо эмнеге дегенде кантип болот? Азыр мен мындаймын да, мисалы азыр пол жуусам, айлыгым 20 000 рубль болсо, мен качан миллионер болом, туурабы? Жок, эч качан айтпаңыздар. Сиздер каалай берсеңиздер, бирдемке болот, ошо миллионер. Мен даже жакында бир оюм келди да, мындай. Мен мынтип айтат элем, көп кишилерде Кыргызстанда баягындай биздин иммигранттарга дейли, аз Москвада жашагандар бар, мен Кытайда, Америкада, Кореяда жашаган кыргыздар бар да. Көбүнчө ошолор мынтип мындай, көбүнчө эмес баягы, көп кандай ошо тентип, кыйналып ошол жакта жүрөт. Мен чынын айтсамчы, мен азыр тентип, талаада, көчөдө мынтип кыйналып жүргөн жокмун да. Эми Кыргызстан өзүм жөнүндө айтам, башкаларды айтпайм. Башкалар да мага окшошкусу келет. Мен кыйналып ошо бир үй алып, бир машина алып, чет өлкөдө кыйналып жаша жок. Мен дүйнөнү таныгым келди. Мен дүйнөгө салым кошкум келди. Мен дүйнөдөгү элдерди өзүм сүйлөшүм келди. Азыр мына досум бар, мына жерде Кытай. Аны мен жашап атам да, мындай ишкандачы. Түшүнүңүздөр, анын мен Кытайдын культурасын үйрөнүп атам. Мен ошондо американецтер менен жашаганмын. Немистер менен жашаганмын, орустарды көрдүм, түрктөрдү көрдүм, башка улуттарды көрдүм, японецтер менен жашадым, мисалчы. Ошолор менен жашаганда эмне болду мага? Мага ошондо аларды чынында билдим азырчы. Азыр мисалы китептен окушуңуздар мүмкүн, Кытайлар мындай, же бир кабарлардан окушуңуздар мүмкүн. Анда Кытайларды жакшы биле албайсыздар да. Алар менен тамак жеп, кыдырып, чогуу жашап, барып гостиницада чогуу калып, бизнес эмеге катышып, ошондо билесиздер да. Ошон үчүн сыртта жашаган иммигрант кыргыздар байкуш, бечара, эме таппай жүрөт, андай кылбаңыздар. Ал жөнүнө бечара, байкуштук, эме оорусу. Эч ким андай кылган жок. Экинчиден, ошол айылда жашаган киши Кыргызстандын эч жеринде ошондой условия көрө албайт. Анткени мен Лукойлга кирип сабак берет элем. Лукойлдун эң кычыгына, эң төрүнө бардым, эң президенттин комнатасына чейин бардым. Лукойл компаниянынчы. Ошол барсам, мен ойлодум да, мен американецтер жиберип атышат, мен биринчи кыргыз кирип атат окшойм десем, ошол жерде эжелер пылесос кылып ошол жерде иштеп жүрүптүр, тазалык мененчи. Менден мурда барыптыр да. Мындайча айтканда, ошондой офисти, ошондой бир чувствону, ошондой жерди айылдан барган бир кыргыз көрүп атат да. Бул аябай жакшы нерсе да. Көргөндөн кийин бирок ошол жерди көрүп, ошол жерден сезим алып, өнүгүп кетсе болот. Бирок андай нерсени айылда көрө албайт, Бишкекте да көрө албайт да. Ошон үчүн Заграницага чыккан кишилерди
мындай айтканда сыртта иштеп жүргөн кишилерди байкош андай мындай ушу акча таппай ошол жакта жүрөт, өз өлкөсүндө. Биз бул жерде төрөлдүк, биз контроль кылган жокпуз да, өзүбүз менен айылда төрөлүп калдым да. Мен шаарда төрөлүшүм мүмкүн эле, же башка улуттан төрөлүшүм мүмкүн. Бул Кудайдын колунда да. Мен айылда төрөлдүм, бирок мен төрөлгөндө мага Кудай миссия берген жок да, сен ушул айылда мал багып өсүшүң керек деген. Бул дүйнө бар, аалам бар. Мен чыккан жерим любой жерде болушу мүмкүн. Бирок мен ааламды таанышым керек да. Сиздер да дүйнөнү таанышыңар керек. Дүйнөдөгү башка улуттар деле бизге эле окшогон адамдар, аны деле Кудай жараткан, жан пенде. Ошондой масштабный алсаңыздар, уже любой адамдарды баягы тиги жаман, бул кара көзү жакшы, көзү эме, ак, кара, жүнбаш, андай биз жаман сөздөр айтпайбыз. Алардын баарын Кудай жараткан үчүн андай нерсе айткан бир аз туура эмес болот, Кудайга критика болуп калат ошол сыяктуу. Ошол анда көп суроолор болуп кетиптир. Күмөн саноо регрессия жөнүндө, пожалуйста дейт. Күмөн саноо деген жөнүндө суроо бериптир, жакшы суроо. Караңыздар, күмөн бул закон, метафизики закон. Сиз бир нерсеге күмөн санасаңыз, сөзсүз ошол жашооңузга келет. Буну хадис менен тастыктайм. Мен мындай, караңыздар, менин ошол диний жакта бир үйрөнгөн нерсем, анткени мага да диний маанилүү нерсе болчу. Андан кийин коучинг жактан үйрөнгөн нерсем ошолорду комбинация кылдым. Аябай экөө бир экен да. Коучинг жактан именно ошо диндин ичиндеги маңыздарды үйрөттү да. Күмөн жөнүндө айтып берейин сиздерге. Күмөн деген ушундай экен. Мисалы, бунун хадиси бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөзү бар экен да. Мен пендемдин күмөнүндөмүн дейт экен да. Мен пендемдин күмөнүндөмүн. Пендем кандай күмөн санаса, ошол болот деген сөз экен да. Ошону жасайм деген сөз экен. Эгер сиздер күмөн санап алсаңыздар, ошол сөзсүз болот. Бул закон. Кааласаңыздар ошондой болот, кааласаңыздар ошондой болот. Буну жашоодо көп көрсөңүздөр керек. Азыр бар, мисалы, мектепте окуп жүргөндө тапшырма карабай калсаңыз, мен эже сурабай койсо деп сурап калса аябай жаман болот. Күмөн санап алсаңыздар, именно сизди сурайт, туурабы? Азыр бирөөгө айтсам, айтып койдум эми болбой калат эми деп койсоңуздар, бирөөгө айтканыңыз үчүн ошол болбой калат. Анткени сиз күмөн санап атасыздар. Айтып койгон үчүн эмес, сиз ошондой күмөн санап атасыз да. Ошол күмөнүңүздөрдү жок кылышыңыз керек. Анан күмөндү мен жакшы түшүнүшүм мындай определениясын ушундай кылдым да. Күмөн деген мындай нерсе экен да. Мисал айталы, мен азыр айталы, эми жөн айтам, мен миллионер болом деп атам. Туурабы? Мисалы. Анан иштеримди карасам, тигини карасам, Аркимиз айтты, миллионер болобуз да. Анан күмөн санап атабыз. Менден кандай миллионер болот? Ишим жок болсо, мынча акча болсо, ушунча акча тапсам, мындай кылбасам, дүйнөнү кыдырбасам, аңгыча билбесем, кричиналар айтасыз, анан күмөн санап атасыз, миллионер болбойм деп уже күмөн санап атасыз да, болушум кыйын депчи. Ошол нерсе мындай нерсе экен. Жакшы түшүнүп алсаңыздар, мага аябай бум деди да, мен дүң болдум да, аябай ушунчалык эме болдум. Баягы мээм аябай катуу тийди да. Эми Кудай тарабынан ошондой эме болдум да. Ал деген сөз мындай интерпретация кылды. Менин жеке интерпретациям, өзүмдүн ой жүгүртүүм менен, мындай айтканда бир окумуштуу, бир коуч, бир жазуучу, автор сыяктуу бир өзүмдүн жеке оюм, билимим менен кылган аныктамам, күмөндүн аныктамасы. Мындай нерсе экен да. Мындай деп чечимге келдим. Өзүмдүн личный. Бул жерде эч кандай бир эме билбейм, бирок ушуну түшүнүшүм үчүн ушундай болду. Ошол мени хаша деп коеюн, Кудайга анча эме кылбайт, бирок ошондой түшүнүлөт экен. Мени Кудай миллионер кыла албайт деген болот экен. Күмөн санаган. Мен миллионер боло албайм деген күмөн. Мени Кудай миллионер кыла албайт. Мени Кудай миллионер кыла албайт дегенде Кудайдын кудуретине, Кудайдын күчүнө, ааламдын ушунча тагдырдын эмесине критика кылган болот экенбиз да. Жанагы хадисте айткандай, мен пендем күмөндөмүн дегенде, же мени кулум кандай билсе, мен ошондой ага көрүнөм, ошондой нерсени кылам дейт да. Анда мен Кудайдын күмөн санап атам да, ал мени миллионер кыла албайт деп атам. Анда Кудай айтат, сен мени ошентип ойлосоң, пожалуйста, ошондой болсун дейт, мен жизнь миллионер боло албайм. Миллионер боло албаган кишилердин баары ушундай ситуацияда. А миллионер болгон кишилер ушунчалык ишенет, Кудай үчүн миллионер болуп, мен миллионер кылыш оңой эле нерсе. Туурабы? Кудай үчүн миллион деген нерсе эмне? Мен азыр ойлоп атам да, Гуанчжоудо жашайм. Канча калган миллиарддар үйлөр бар, эмелер бар, заводдор бар, анын ээлери бар, туурабы? Кимдин акчасы, кимдин заводу, ким неме? Ал адамдардын ээси ким? Эми Кудайда ким жараткан алар? Ким акыл берген, ким иш берген, ким возможно ошол. Значит, мындай айтканда Кудайдын ошол байлыгы чексиз. Только бул галаксиялерде жаңы эме бар. Японецтер кометаларга учуп, ал жерден баягындай
кымбат балу металдарды алып келет экен да, бул дүйнөгө алып келсе, бул жерде миллиарддаган акча турат экен да. Алчы, ал асмандан башка бир космостон алып келет экен да, аны жасаса бирдемке чыгат экен. Ойлоңуздар, ошол жактагы байлыктарды караңыздар, миллиард миллиард алтын жөн эле калат анын жанында. Ал аябай кымбат балу. 400 миллиард деди, 4 миллиард деди, 400 миллиард колдон японецтер ушул ошону алып келип атат. Аны алып келсе канчага миллиард дагы үстүнө кошулат экен акчасы. Мисалы ошо сыяктуу. Мындайча айтканда, Кудай сизге 1 миллион же 10 миң сом же 5 миң сом бергенге хаша деп коеюн, мындай кечирсиз, андай кудурети жокпу, күчү жокпу? Неге ишенбейсиздер? Мисалы да, мен ошону түшүнгөндөн кийин, аркама алгандан кийин мен мировой коучмун, ишенем. Анткени аны мен кылбайм. Мен өзүм акылдуулугум менен, монтип сиздерге сүйлөгөн менен эмес. Менин каалоом ошол, бүттү. Аны Кудай через тагдыр эмне кылды, менин жолдорум ачып ошол алып барды. Ошол акча ошондой, бактылуу үй бүлө ошондой, жакшы жолдош, жакшы келинчек. Кээ бирлер менин келинчегим жизнь мындай болбойт, тигиндей болбойт деп эме кылышат да. Нааразы болот, өзүнчө ошентип ойлойт. Же жолдошум эч качан мындай болбойт, же Кыргызстан өнүкпөйт, же биздин депутаттар кырчы мындай жашоого нааразы болуп атасыз. Күмөн санап атасыз. Ошол күмөнүңүз болуп атат. Бул индивидуальный бир киши болушу мүмкүн, же бир өкмөт, бир өлкөнүкү болушу мүмкүн, бир обществосунун болушу мүмкүн, же бир үй бүлөнүкү болушу мүмкүн, ошол сыяктуу да. Ошого сиздер ниетиңиздерди өзгөртүңүздөр, анткени бай болом десеңиздер, итекле сиз бай боло албайсыз. Ал жерде оюңуз менен эч качан ал болбойт. Сиз бирок каалайсыз, тагдыр сизге эмне берет? Возможносттарды көрсөтөт, жолдорду көрсөтөт. Сиздин башыңыздагы жол азыр эле жол. 1, 2, 3, 4, 5. 5 вариантыңыз бар. Болбосо болбойт экен, таштап коесуз. Кудайдын миллиард варианты бар, бирок алга сиз ачык эмес, аны билбейсиз, тааныбайсыз, ишенбейсиз. Мисалы, Кудай сизди ошол Москвалар көчө шыпыртып миллионер болдуртат деп ойлойсузбу? Жок, ойлобойсуздар, бирок ошол көчө шыпырган кишилерден миллионерлер бар. Анткени биринчи көчө шыпырган, анан караса тигине жумуш болгон, анан караса тигинде болду. Ошентип азыр ошол компаниянын башчысы болуп калды. Бир курулуш компания, же өзүнүн бригадири бар. Менин мисалы туугандар бар да ошондо, көп акча тапканчы. Аларды билем, ошо биринчи көчө шыпырып барышканалардын баарычы. Эфирди сактап коюш дейт, макул деп сактап коюм буюрса. Үмүтсүз шайтан деп бирөө жазыптыр. Окей, суроолор барбы? Ниетиңе жараша болот экен да. Ооба, ниетиңе жараша сөзсүз болот. Ниет кылдыңыздар да, анан артындагы кийинкисине ишенич. Андан кийинкисине аябай ага ыраазы болуш. Ушундай техникалар бар да, метафизик техникалар. Ошондон кийин сиздер эме болот. Бирөөсү Баямон дейт, КГ Баямон койчай дейт. Ооба, сизге койчу болуп, менин ишенгеним ошо, сиздин ишенгениңиз башка. Мен сизди да эле уважаттайм, бирок бир күн келесиз, башкача ойлонуп калышыңыз мүмкүн. Ойлонбой жатсаң уктап каласың дейт. Менде чоң страх бар, кантип жеңсем болот? Көп пландарды коюп, отказ кылып коем. Коркуу кандай мотивация бере аласыз дейт. Коркуу, страх неден келет билесиздерби? Страх кичинекейибизден баягы бир нерсени кылбай өзүбүзгө кылдыртып көрмөйбүз да, бирдемке сындырып үйрөнгөн жокпуз да. Кылба, андай кылба, буну кыл, ындай кыл, сындырдың, урушу биз коркутуп койгон да, ошол сыяктуу. Жок, кичинебизде болгон нерсе, бул аябай катуу нерсе, пацандан келип калган да. Сиз азыр мындай техниканы айтайын сизде. Кааладым, кылдым деген бир техника бар да. Кааладым, кылдым. Мисалы, бирдемке кылайын деп атасыз, бирөөдөн сурайсыз, андан сурап, мындай кыласың, каалабай каласың. Ар ким ар нерсе айтат да, түшүндүңүзбү? Анан алар бирдемке дебесин деп коркуп каласыз. Ошон үчүн биринчи, мисалы, ручка алгыңыз келди, же бир чехол алгыңыз келди, мисалы, телефонуңузга, же алсам акчам кетеби, бирөө эмне дейт, акчам жок деп, анда короче, всё, мен кааладым, барып чехол алдым, бум-бум. Так, механически темен кылдыңыз, бүттү. Аны кылдыңыз, кичине нерседен баштаңыз. Кааладым, кылдым, кааладым, кылдым, кааладым, кылдым, кааладым, кылдым, ошол чоңойот. Азыр мен кааладым, компания ачтым. Ага чейин компания ачыш үчүн канча нерсе болду. Мен даже коуч болуш үчүн 2 жыл өтүп кетти. Коуч болом десем, аяктан акча келеби? Тааныштарым дейт, андан акча жок, сен эл угабы, эл кабыл кылабы? Кыргызстанга биринчи жолу коучинг кылып барганда, канчалаган чоң грандиозный коучинг кылып өткөрдүк, сахналарда эме болчу. Анан ошондо биздин тааныштар, эме жактагылар аябай переживать эттик дейт. Эмнеге десе, неге деп сурадым, ал өткөндөн кийин элдер кабыл кылабы экен депчи. Мындай ушул сообщенияны, ушул Максат Мухтаровду элдер коуч катары кабыл кылабы экен деп переживать эттир. А менде андай ой жок эле да. Элдер кабыл кылат деп эле ишимден ишенип бардым, ичимден ишенип бардым. Мен ишенген үчүн Кудай ошол нерсени кылды. Мындай айтканда, мен Кудайга шек кылган жокмун да. Бул Кудай мени аны кылдырта алар экен. Жок, мен аябай ишендим. Кудай менин жолумду ачат деп Кудайга таштадым. Ошондо эмне болду? Аябай эме болду.
Жаман сөздөргө маани бербей эле коюң дейт. Мен жаман сөздөргө маани андай тренировка кылганмын. Мен Кудайга шүгүр, аябай өзүмдү тренировка кылып, бирок ичиңиздерден өнүксөңүздөр, өзүңүздөрдү сүйсөңүздөр, баягы кишини да жакшы түшүнөсүздөр. Ал кишини азыр жаман сүйлөгөн киши болсун, жеме болсун, ал ошол ситуацияда болгон үчүн эмпатия кылсаңыздар, ал ситуацияда мен да ошентип сүйлөмөкмүн, сиз да ошентип сүйлөмөксүз. Мисалы, мен азыр мени таанып алган киши, мындай кылып караса, бирөө лайфта жүрөт, ал балким гиф менен кирип калган, жөнүнө бирөөгө подписаться этип койгон, гиф ойнойм деп, анан кийин чыгып калды лайфка. Анан кирсе эле моун сүйлөп алсам, кепилге жанакы айткандар, койчу, же бирөөсү айтат, мындай же хейтерлер чыгат. Ал хейтердин менен сөзү жок, мен аны таанып алсам, ага эчтеке кылбасам, ал эмнеге хейт кылсын да, бир аябай урдумбу аны, же аябай жаман нерсе кылдым, жаман сөз айттым, аны вообще тааныбайм да. Ал ошол азыркы состоянияда жини келип атат, бирдемке болуп атат, же жаман сөз айтат, же дайыма ошентип сүйлөйт ал киши. Дайыма сөгүнүп сүйлөгөн кишилерди билесиздер да, туурабы? Ты чё деп баягы жаман сөздөр айткан кишилердин жашоосу ошондой. Аны биз өзгөртө албайбыз, ал өзү өзгөрүш керек. WhatsApp'tan кантип өтөсүз дейт. WhatsApp'tan жумасына 3 жолу мен понедельник, среда, пятница сабак жиберем. 45 минуттан баштап ошо 1 саатка чейин. Вторник, среда суроо жооп болот. Мен эки эмебиз, коллега бар, Чыңгыз мырза мен. Ал жерде Чыңгыз мырза жооп берет, мен да жооп берем. Бирок кепилде мен бош болбосам, Чыңгыз мырза жооп берет. Бирок мен сабактарды мен жиберем. Мага телефон номерин берчи дейт. Телефон номер жазып алыңыздар, 0770 521 321. Бул менин коллегамдын эмеси, просто мен ал жакта болбогон үчүн организацияны ошол менин коллегам кылат. Салам дейт, алейкум салам. Рахмат сизге. Кийинки тренинг качан болот? Прямой эфир дейт. Мен кызыгып калдым дейт. Тренингдерди мен мындай спонтанно кылып атам, анткени мен атайын буну мен эме кылбай атам да. Мага мисалы бир бүгүнкү айтып берген 3 нерсе, эмне дедим? Өзүгө өзү реклама дедим. Анан чөйрө дедим, анан механический техника дедим. Ошол нерсени айттым. Ошол сыяктуу бирден келгенде мен сиздер менен бөлүшөм. Анан тренингдин мурда мен ушундай түз эфир кылып суроолоруңуздарга жооп берем. Анткени жаңы катышкандар, жаңы тренинг өтөм деген, тренингге катышам дегендердин көптөгөн суроолору болушу мүмкүн. Анткени 5,5 миң сомду эмнеге берип атам деген сөз болуп атат да, ошол сыяктуу үчүн. Ошол биз ушул убакка чейин чынында эле каалап 1,5 миң сом бир айына берип киргендердин жашоосунун результаттары 1,5 миң сомду 10 эсе, 20 эсе, 100 эсе кайтып алып атат да. Аябай ыраазы болуп атат. Алар эми менин эмес, просто мен бул жерде себепчи болуп атам. Кандай сиз эмоцияны кантип контролсоо болот дейт. Эмоцияны контролдоо үчүн биринчи эмоцияны тааныйсыз. Мен азыр жиним келип атат. Эмне үчүн жиним келип атат дегенде аркасына жооп бересиз. Эмне үчүн ага, эмне үчүн ага, эмне үчүн ага дегенде азыркы сыяр мен эмес жок. Анан эмоцияны эмоция менен ойнобоңуздар, мисалы да. Биз аябай жини келген кишини логично, сен андай жиним келбеш керек, андай. Анткени эмоция бул мощь да, мощность деген бар, мындай күч. Жакшы эмоция, жаман эмоция да жакшы нерсе, бирок сиз направлениени билишиңиз керек да. Мисалы, атомный энергия бул аябай жакшы күч берет, кичинекей нерсе канча энергия чыгат, электричество чыгарат, бирок ошол убакта эле жагып бериши мүмкүн, жаман болушу мүмкүн. Ошол сыяктуу эмоция бул аябай бул кандай десем, бир күч да, мощь. Ошол нерсени колдонуп сиз жакшы жакка управлять этесиздер. Аны тренингдерде өтөбүз, аны үйрөтсөңүздөр болот. Агрессиядан кантип арылса болот? Агрессия болгон киши коркуган киши. Коркуңуздар жеңилсеңиздер, агрессия болбойсуздар. Агрессия аябай күчтүү, аябай корккон киши, аябай эме кылган киши да. Бизде ошо мен бар, Кудай бар деген бир техникалар бар. Анан мага эч ким бир нерсе кылып берген мажбур эмес, милдеттүү эмес деген техникалар бар. Тренингге катышыңыздар сөзсүз ошол жерде үйрөнүңүздөр. Туурабы дейт, 0770 521 721 эмес, 321. Дагы бир жолу кайталайм телефон номерди. 0770 521 321. Корку сезими кантип жоготсо болот? Мисалы, караңгы, тар жер. Корку сезими караңгы, тар жерде сизде бир аз фобия болушу мүмкүн, кичинеңизден калып калышы мүмкүн. Аны сиз ошол кичинеңизге барып өзгөртөсүз. Же аны оюңузду мынтип терең ойлонуп кичинеңизге барып өтөсүз. Бирөөгө эгер өзүңүз калбасаңыз бир психологко кайрылыңыз же бир коучка кайрылыңыз. Мен каалайм, мен ошого жетем. Калганын айтып коюңузчу дейт. Мындай. Могул жерде бирөөсү мен каалайм ошого жетем. Мындай дейли сиздерге. Бир максатыңыздар бар. Анан өзүңүздөр бирөөлөр айтат да, сен кантип эле ошондой болсуң. Мисалы, мага айтыңыздар. Максат Муктар, сен кантип эле дүйнөлүк коуч болосуң дейт. Мисалы, менин сизге жолум. Буну мен үйрөндүм, буну мен дайыма колдоном. Бул аябай күчтүү жол. 4 эле сүйлөм.
айтасың, Мақсат Мұхтаров, сен қантөйлі ушул американецтерге, немистерге коуч болосуң, туурабы? Японецтерге, өнүккөн өлкөдөгү адамдарга, кантөйлі Тони Роббинске коуч болосуң. Менин жообум ушундай. Мен билбейм. Бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. Мен билбейм. Бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. Төрт эле сүйлөп. Анан өзүм суроо берем. Айтам, Мақсат, мен кантөйлө болом деп өзүмө суроо бергенде, өзүм айтам. Мақсат айтам. Мақсат дейм, мен билбейм. Бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. Неге дегенде булар аят мени тастыктаган. Каалаганымды берем дейт. Сиз эмне кааласаңыз болот экен. Анан кээ бирлер мындай кычап сурагандар бар да, мен азыр Месси болсом боломбу деп ушундай. Андай демогорияга келгендер мен жооп бере албайм, ал заранее эле болбойт. Каалаган киши антип суроо да бербейт, боломбу депчи. Каалаган киши болом деп ишенет да. Андайларга кирбейм, ошол нерсе болот. Ал жерде болом дегенде, мисалы мындай ситуация бар да, ал адам Месси болгусу келген жок, футболистчи. Месси болгондо, Мессинин даражасына же Месси болгондо бир чувстволор болот да, ошону каалап атат. Ошол чувствону каалап атат. Чынында эле Месси болуп, мондай бой кички ушу эмеден болгон эмес, анын известностун каалап атат. Анын жакшы ойногон футболун каалап атат. Ошонун акчасын каалап атат. А эгер ошону кааласа, ошонун сезимдерди, байлык, ошо известностьтерди тагдыр башка жол менен берет да, точно ошол сезимин алат. Ал жагынан күмөн санаганга кереги жок. Ошон үчүн каалаган нерсесин берет деген ошол. Ой, Бакыт досум, кандайсың? Рахмат мени сунуштаган үчүн. Аябай кубанычтамын. Бул менин аябай жакын досум, көптөн бери эме кылбай, ал да тренингге катышты эле. Максатыбызды кантип табабыз дейт. Эрбаев, сиз тренингге катышыңыз, бул бир аз узун болуп калат, максат табыш миссия боюнча. Миссия ошо эмеден үйрөнөсүздөр, тренингден. Оштон Чоң Алай районундан салам дейт. Саламатсызбы, Самат аба? Эфир сакталат, буюрса сакталат. Алейкум салам, Муратов. 770 523 321. Токтосунов Канымет туура жазыптыр. Психолог катары кабыл аласызбы? Мен азыр көп убактым жок, бирок аябай орчундуу проблемаңыздар болсо, ошо эмне болуп атат, ажырашып атат, же мындай кээ биркилер аябай баягындай сүз айрылып койт, баягы өзүнүн жанын кыйганга чейин ушундай бир опасный ситуациялар болсо, сөзсүз кайрылыңыздар. Таанышыңыздар, эмеңиздер болсо, сөзсүз кайрылыңыздар. Мен буюрса ошондой кишилерге жардам берем. Беркиндейлерди азыр ошо түз эфирден алыңыздар, анан тренингдерге катышыңыздар, YouTube'дан көрүңүздөр. Анткени убакыт дагы маанилүү экен. Азыр мен башка жумуштарым бар, чоң проекттер бар буюрса. Ар бир адамдын устаты болот. Сиздики ким? Менин устатым дегенде, менде баягындай достор бар. Бир эки жакын дос бар эле, бирөөсү менен азыраак болуп калдым, бирөөсү менен аябай жакшы, мен партнерим. Биз дайыма бири-бирибизге коучинг кылабыз да. Ошол чогуу өнүгөбүз. Ал дагы аябай чоң бай киши эмес, менин кругум эмес. Бирок ал дагы единомышленник деп койт, баягы экөөбүздүн оюбуз бир да, өнүгүүбүз бир сыяктуу. Ошол 6 айда 7 айдан бери бизнес кылып атабыз. 7 ай болуп калыптыр. Аябай көп нерсеге жетиштик да, өстүк аябайчы. Бизнес жагынан өстүк, саморазвитиядан өстүк сыяктуу. Сиз инвесторсузбу дейт. Азырынча инвестор эмесмин, бирок инвестор дагы болобуз буюрса. Кайталап коюңузчу. Эмнени кайталайын, Гүлзина? Шамил Аляддиновдун китептерин окуйсузбу? Дин менен коучингдин синтездеп керек дейт. Шамил Аляддиновдун китептерин окуган эмесмин. Окугум, качан окуйм билбейм, бирок мен кандай десем, мен өзүм ошондой анализ кылам да, дин менен эменичи, ошо коучингди. Бирок анын кээ бирки эме цитаталарын окуп калам, эмедечи, Шамил Аляддиновдун. Менин кандай десем, ал киши аябай динде аябай терең. Анан көп нерсени эме кылат. Менин коучингим көбүнчө баягындай практичный, анан жөнөкөй, жалпак тилде, анан азыр кылыңыз деген сөздө баягындай терис кармап отурбай. Азыр мисалы бүгүннөн үйрөнүп 3 нерсени дагы кайталап коеюн. Өзүңүз реклама кыласыз, чөйрөңүздү жакшы каалаган чөйрөңүзгө өзгөртөсүз, анан баягы механик техника кыласыз. Болду, ушул нерсени кыласыз, ушинтип жашап кетерсиз. Ошол сыяктуу. Сиз Кыргызстандын сыймыгысыз дейт. Кыргыз болгонуңуз үчүн сыймыктанабыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кыска видео тартып бөлүшүп турсаңыз деп суранат элек. Нагиш Өктөнбекова дейт. Чоң рахмат сизге, ушундай каалооңуз үчүн аябай рахмат. Мени ушинтип калганыңыз үчүн сизге рахмат. Сиз да буюрса келечекте ийгиликтүү адам болуңуз. Агай, мен да сизге окшош коучинг деп айтпаңыз да, коуч деп айтып коет да. Коучинг деген ал ошо сабак деген, тренинг деген сөз да. Коуч деген тренер.
болууну максат кылдым деп. Иншаллах сөзсүз болосуз. Ага тез өткөрүп турсаңыз жакшы болот, буюрса. Саламатсызбы. Курстар канча саламатчылык курстар 1,5 сом айына. Рахмат, Алла разы olsun дейт, сизден да разы olsun. Hello, wie geht's Ihnen? Mir geht's sehr gut, Gulzada. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich habe mich verlernt. Seit langem habe ich nicht gesprochen. Letztes Mal, als ich in Deutschland war, 2006. Also 14 Jahre vorher. Немісті сөйлеген кішілер бар екен. Ішіңізге игілік, үйлеріңіз менен аман болыңыз. Чоң рахмат, азаматсыз, саламатсыз, мага дичкеңиз керек. Ушунду маселем бар, сураныш дейт. Сулайманова 83 0770 521 321. Ошол номерге жазыңыз, менин коллегам алат, анан сизге ошол жактан жооп беребиз. Ал мага эме кылат, багыттайт. Англис тилин үйрөтөсүз жаш балдар үчүн. Англис тилин үйрөтпөй калдым уже. Мен билбейм дальше эмне эле. Гүлзина айтып атам да, мен билбейм, бирок ошол болот. Ошону каалайм, ошого ишенем. 4 сүйлөм. Кантип дегенде жообуңуздар постоянно ушундай болот. Мен билбейм, анткени сиздер тагдырда эмне болушун билбейсиздер. Мен эмне болушун билбейм. Кантип ал нерселер болот билбейбиз чынында. Бирок каалайбыз, Кудай каалаган берет. Ошон үчүн мен билбейм, ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. Мен билбейм, ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. Ассаламу алейкум, кайсы китептерди сунуштайсыз? Жалпы эле өзү өнөктүрүү боюнча кыргызча. Кыргызча китептер билбейм, мен англисче китеп окуган үчүн кыргызчаларды билбейм, бирок котормолору бар. Ошол Брайан Трейси, Тони Роббинстердин китебинен баштасаңыздар болот. Баланын сүйлөшү 0, кыска баштайт сөздү эмне үчүн? Уккан элем балдар менен да иштейсиздер. Баланын сүйлөшү 0. Сүйлөшү 0 дегенде мындай жаш балдар кебиркен тил кеч чыгат, кебирке эрте чыгат, ага шашканыңыз керек жок. Кебирк балдар 4 жашында тил чыгат. Анан баланын сөзү 0, кыска баштайт. Сөздү эмне үчүн? Уккан элем. Сиз аз жакшы түшүнбөй калдым, мен түшүнгөнүмчө жооп берейин сизге. Сагын Сапарбаев. Баланы мындай чыкканда тек коюңуз. Балага баягындай коркпоңуз, бала сизди карап эле өсөт. Сиз кандай болсоңуз ошондой болот. Анан баягы баланы урушпаш керек, баланы урбаш керек. Балага аябай көп сүйүү бериш керек. Сүйүү баланы эркелетпейт. Баланы эркелеткен нерсе башка нерселер. Бирок баланы аябай көп сүйүү берсеңиз, ошончолук чоң болот. Көп сүйүү берип койдум деген нерсе жок, психологдордун айтуусу боюнча. Агай мисалы тагдырга ачык болуп дегенди кандай түшүнөбүз? Мисалы тагдыр мага каалаган инсанды берди эле, бирок мага ал инсандын кээ бир жактары жакпады, дагы башкача кылып жазсам, ошондой адам келет. Башкача кылып жазсаңыз, башкача адам келет. Сиз каалагандай адам келет, сөзсүз. Тагдырга ачык болуу деген, сиз бир нерсени каалай бересиз, бирок оюңузга кээ бирки эмелерин мындай деп койсоң, акылга салбайсыз да, тагдырды акылга салбайсыз. Акылыбыз кичинекей, тагдыр кайсы сыяктуу. Эгер акылыбыз күндү чыгарып, адамдарды ошол моментте жамгырды жаадырып, ушундай кубулуштарды контроль кылаганда акылыбызчы, анда ишенсек болот эле. Биздин акылыбыз кичине болгон үчүн акылыбыз тагдыр маселесине акылыбызды салбайбыз, акылга салбайбыз. Мындайча айтканда, сиздер могундай болуш керек да, тигиндей болуш керек да. Эгер бир ошол жигит, мен түшүнгөн боюнча бир жигит келип атат окшойт да, сиз жазасыз. Эгер бирөө келсе, сиздин оюңузча андай болбайса, бирок ошол настоять этсе, бирок ошол менен турмушка чыксаңыз дагы кийин түшүнөсүз, чынында эле ошол болгон болот. Курс качан башталат? 2 ноябрда башталат. Ден соолукка ишенбей калган адамга совет. Ден соолукка ишенбей калган адамга совет мындай берем. Сиздин ден соолугуңузду, деген ден соолугуңуз сизди жараткан Кудай, нолдон, жок жерден, кичинекей нерседен жараткан Кудай рухуңузду, ден соолугуңузду кайра оңдоп коет. Ошого ишенишиңиз керек. Мисалы азыр биз мынтип атабыз, бул норма да, мен ушинтип жүрөм, анан кийин ден соолугум жаман болуп калса, эмне норма болуп калды? Менин ушинтип жүрүшүм уже керемет да. Мен ушинтип биологик кичинекей болуп, төрөлүп өсүп, көзүмө мисалы бирдемке тийсе, көзүм уже көрбөй калды. Неге Кудай сактап, ушул убакка чейин көзүмө тийбей өзүм карап турсаңыздар, ушулар керемет. Ушундай жоктон жараткан Кудай сиздин ден соолугуңузду оңдой албайбы? Күмөн санап атасызбы? Күмөн закон. Эгер адам ошол менин ден соолугумду Кудай оңдой албайт десе, да оңдолбойт деп ишенип атса, анда Кудай айтып атат, мен пендем күмөндөмүн деп атат.
Кудай оңдай албайт деп ошондо айтып атат да. Бул өзгөчө Кудайдын кудуретине мындай айтканда критика болгон үчүн ал ошондой болуп закон болот экен. Ошо аны кылбаңыз, ден соолугуңузду Кудай аябай жакшылап. Бул рак болгон, рак менен ооруган кишилер ошондой психотерапия деп коет. Короче, ошондой ишеничи менен, ошондой өзүнүн внушениясы менен жакшы болот деп, Кудай сактайт деп, ошого полностью ишеничи менен ошо рак оорусунан айыккандар аябай көп примерлер. Курс канча ай болот? 3 ай болот. Ich war 2007 in Deutschland. Sehr gut. 2007, ich war in den USA. Also, ich bin gerade in China. Немисче сүйлөп коелу. Саламатсызбы? Курстар кайсы жерде болот? Байке, рахмат. WhatsApp аркылуу болот. 0770 521 321. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшымын? Ай жума. Guten Abend, Lehrerin. Ich bin keine Lehrerin, ich bin ein Lehrer. Жакшы рахмат, немисче сүйлөп койдуңуз. Лерерин бирок учительница болуп калат да. Учитель болуш үчүн лера болуш керек. Жакшы эми үйрөнүп окшойсуз немисчени. Рахмат сизге. Азыр Кытайдасызбы? Ооба, Кытайдан нефть сатылат, кантип адамды кечирсе болот. Бул аябай бир жакшы тема, адамды кечирсе болот деген аябай мындай оңой нерсе менен түшүнүксө болот, бирок азыр бир аз убакыт тар болуп калды. Адамды кечириш үчүн адамды минусу менен кабыл кыласыз. Аны өзүңүздүн только аны плюсуңуз менен кабыл кыласыз. Ошол адамды минусу дагы сиз каалаган киши. Бир адамды минусу менен кабыл кылганда адамга таарынган нерсе болбой калат. Мен мисалы сиздер жакшы жазышыңыздар керек, буякта хейтерлер болбош керек, мени подписчиктерим дайыма жакшы болуш керек, хейтерлер болбош керек деп өзүмө шарт коюп алсам, хейтерлерди уже эмеден чыгарып салсам, андан хейтерлер мага аябай жаман жазса, эмне кылам? Мен таарынам да, ана сиздерди кечиргенге ана ошондо муктаж болуп калат. Азыр мен хейтер менен кошуп кабыл кылсам, анда эмне болот? Сиздерге таарынбайт. Ошо сыяктуу. Сиз аны минус менен кабыл кылыңыз, болду. Анан кечирем деген бир ситуация болот. Чоң рахмат сизге, чынден соолук, узун болсун, өмүрүңүз узун болсун дейт мээрим. Чоң рахмат сизге. Лега, фечахал. Мен билбейм, каалаган кайталап кое аласызбы? Дагы кайталап атам, мен билбейм, бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. Мен билбейм, бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. Видеону кайра көрүп дагы үйрөнүп алсаңыз да болот. Креативдүү ой жүгүртүүнүн кантип өнүктүрсө болот. Креативдүү ой жүгүртүүнүн кантип өнүктүрсө болот? Сиздер шарттанбайсыз. Мектепте үйрөнгөн, ата энеңизде үйрөнгөн, бул мындай болуш керек дебейсиздер да. Ташне аябай көп суроо бересиз өзүңүзгө. Эмне үчүн ушундай? Кантип ошондой? Неге антип болот? Неге ал болуш керек? Сыяктуу бүт суроолор бере берсеңиз, жооп издегенде креативность өнүгөт. Түшүнбөй калдым дейт. Эмнени түшүнбөй калдыңыз билбейм. Англис тили мугалим болгону жакшыбы же котормочу кыз балага? Аны өзүңүз билиңиз. Кандай болсо, өзүңүз тандаңыз. Мен котормочу болбойм, мен мугалимдикти жакшы көрөм. Ошо сыяктуу котормочулукка өнүккөн эмес. Мен тренировка кылган эмесмин, моментально которуш керек сыяктуу нерсе. Кайсы сөзгө баягындай сочетениялар кайсы болот, мага жак мындай анчалык болбогон үчүн. Канча курс бар, канча тема дейт. 35 тема бар, 3 айлык курс. Айына 12 саат болот. Эфир сактала. Рахмат, Алла разы болсун дейт. Сагын Сапарбаев. Сизден да разы болсун. Баланы аябай эркелетүү туурабы? Баланы эркелете албайсыз да, эркелетүү деген сүйөм дегенди билдирет да, болду. Анан бирок мындай кылбашыбыз керек да. Баланы аябай эркелетип, балага баягындай, мындай эркелетүү дегенде аябай сүйүтасыз да, бирок баягы бала өзүнүн баягындай бир нерсе кылганды жакшы көрөт да, түшүндүңүзбү? Баягындай кандай десем, жоопкерчилик алганды жакшы көрөт. Мисалы, буну кылса, ай молодец, азаматсың, кылыпсың деп, мондай кыласың деп баягындай балага айтат. Анан Гүлзада, сиз өзгөчө бала деңиз. Эгер эркек бала болсо, сиз просто бала деген аты боюнча болгон үчүн сиз зая сүйө бересиз, бирдеңке алып бере бересиз. Аны муну кылсаң, муну кылам деп айтпайсыз. Аны атасы кылат. Сиз эркек балаңызды жөнү сүйө бересиз. Бүттү. Ошондо принцип болуп өсүп чыгат. Эгер сиз апасы эркек баланы критика кылса, шагысын өсөт, принцессага туш келбейт, ошо келиниңиз кыйын жаман келинге туш келип каласыз. Эркек кишилер кыз баласына кыз деген болгон үчүн сүйө берет. Ошого бирдемке алып бере берет. Сөзсүз сен муну кылсаң алып берем, муну кылсаң алып бербейм деген нерсе кылбайт. Менде дагы life coach болгум келет дейт. Азыр котормочу 1-курста окуп жатам, аңчылыкчы. Болуңуздар, аябай жакшы болот, коуч болуңуздар. Азаматсың, ишиңе ийгилик. Бир досум Кыргызстанда машина айдап кетет деп Марал радиосунан бирөөнү звугун жазып жөнөттү да. Анан бир карындашпы, эжеби аял киши экен, анан
ошол мен айткан тренингдерди баягы досум да уккан үчүн анан сиздин ученикиңиз эмеспи дейт да. Мен билбейм дедим, эми канча киши окуп атат, алар өздөрү коуч болуп кетти, эме болуп кетти, болсо болушу мүмкүн дейт. Бирок примерлер баягы мисалдар менин берген мисалдарыма окшошуп кетет экен да, ошон үчүн ал мага чалып айтып атпайбы. Ошол сыяктуу эле сиздер да коуч болуңуздар. Жакшыраак маалымат берсеңиз, баланы кантип туура окутуу керек. Сизге жакшыраак маалымат бериш үчүн бул чоң тренинг. Мен сизге бир сөз менен айта албайм. Сиз сөзсүз бактылуу үй бүлөнүн сырлары деген тренинг бар, бала жөнүндө тренинг бар. Ошого катышыңыз. Могул номердеги 1 2 3 4 5 6 6 7 5 4 3 2 1 тренингге катышыңыз. Терең маалымат аласыз. Азыр мен бир сөз менен балаңызды тарбиялаганды үйрөтө албайм да. Кечиресиз. 3 айга 1,5 сом жайнабы, айына 1,5 сом. Окей, балдардын жакшы нерселерди каалаганды кантип билдирсе болот. Ателира экспресс дейт. Балдарды жакшы мындайча айтканда сиз өзүңүздү ошого өнүктүрүңүз, ошондой болуңуз, балаңыз сизге окшош болот. Балаңыз менен андай эме кылган кереги жок. Сиз аябай бир нерсе кызыгыңыз, жакшы нерсе мен аябай машина алган каалап атам, мындай кылып атам десе, жаш балаңыз сизге окшош кылып айтат. Мен ушундай оюнчук алгым келип атат дейт. Курста онлайн сүйлөшүү болобу же сиздин аудионуз гана угабыз дейт. Курста онлайн сүйлөшүү болбойт, аудио гана келет, анан суроо жоопто жазуу боюнча же звукозапись боюнча суроо жооп болот. Жүрөктү кантип тынчтандарса болот дейт. Гүлшан дейт. Жүрөктү тынчтандыруу үчүн сиз баягындай биздин айткан мен бар, Кудай бар деген техника ишениш керек. Мындайча айтканда сиз переживать этпеш үчүн коркууңузду жеңишиңиз керек да. Көп нерседен коркпошуңуз керек. Коркууну жеңиш үчүн определен техникаларды үйрөнүшүңүз керек. Азаматсыз дейт. Чоң рахмат, Венера дейт. Аудио менен гана толук жеткиликтүү результат болобу тренингде? Эми уккан кишилердин, кызыккан кишилердин 90% ушундай бизге отзыв жазды. Аябай жашоом өзгөрдү деди. Кээ бирдеринин жашоосун айтып берди, даже мен таң калдым. Өзүм тренинг кылам, бирок мен ал кишинин өзгөрүшүнө мен таң калдым да. Бул тренинг меники, бирок аны колдонгон киши өзүнчө болот экен да. Мындайча айтканда, баягы молдонун айтканы кылганы кылба деген сыяктуу, менин айткан бул илимдер же тренингдер, бул мен ошолордон аябай жакшы эмес, башка киши да жакшы болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул информация мен өзүм жашоомун колдонгон бул тренинг да, менин жашоомду өзгөртөт, өзүмө жараша. Мен ал бул жакты тандап алгам. Мисалы, мага башка нерсе кызыксыз болсо, ал киши ал нерседен өнүгүп кеткен. Мисалы, ошол сыяктуу. Рахмат убактыңызды бөлүп жатканыңызга дейт Гүлиза. Эчтеке эмес, чоң рахмат максатка, эчтеке эмес. Жашындагы мектеп жашындагы балдарга дагы сабак өтөсүзбү дейт. Мектеп ушул сабактарды окуса деле түшүнүшөт го дейм. Максатка, мен сөз көтөрө албайм. Сөз көтөрө албайм, бул сапатты кантип жок кылсам болот? Сиз башкаларды чоң көрүп алат экенсиз да, анан бирөөлөрдүн айтканы сиз жүрөгүңүзгө тие берет экен. Мындай техника бар да. Аны мен немеден уксаңыз, видеолорумду караңыз, кыскача айтып берем баягы. Мен ал жерде бир пример берем да, мени каякта көрүп атасыз деген сыяктуучу. Айде сизди эч ким жиниңизге тие албайт же сизди кубандыра албайт. Андай нерсе жок. Бирок аны өзүңүз кылып атасыз. Сиз угуп, мээңизде кылып атасыз да ошол нерселерди. Ошону кылбаганга аракет кыласыз. Эч ким чынында эч ким сизге жиниңизге тие албайт. Сөз көтөрө албайм деген сөз, алардын сөзү тийип атат сизгечи. Анын күчү жок сизге тийгизе турган. Ал өзүңүз кылып атасыз. Ошол техниканы үйрөнүп алыңыз, эч ким сөз тийбейт сизге. Мындай ешкандай любой сөздү көтөрө бересиз андачы. Тонна сөздү көтөрө бересиз. Проблема болбойт. Чечим чыгарууда акыл же жүрөк кимиси туура болот. Чечим чыгарууда сезим бил аябай жакшы. Чечим чыгарууда бир нерсеге коркпой турган убакта же аябай сүйүнбөгөн убакта, спокойный мындай жакшы отурган убакта ошо чечимдин кайсыны выбирать этсең, кайсыны чечим кылсаңыз, ичиңизден жылуу сезим келсе, ошол туура чечим. Корккон убагыңыздагы чечим туура эмес чечим болуп калат, анан аябай сүйүнгөн убагыңыздагы чечим туура эмес чечим болуп калат. Спокойный болгон убагыңыздагы чечим туура чечим. Ичиңизде ошондой механизм бар. Чечим чыгаруу механизми. Сиздин жашооңузда жакшы болуш үчүн ошондой механизм бар, ошол иштейт. Адамды кантип кечирсе болот? Жана айтып кеттим жогоруда. Саламатсызбы? Канча турат 3 айлык курс? Айына 1,5 сом. Самооценканы кантип көтөрүш керек дейт. Самооценканы өзүңүздү сүйгөндө көтөрөсүз. Өзүңүзгө өзүңүз конок болгондо көтөрөсүз. Жалгыз бой эненин эркек балага кандай тарбия бериши керек? Катуу кармаш керекпи? Гүзел Нурбекова дейт. Жакшы, жалгыз бой эненин эркек балага тарбиясы
катуу кармабаш керек. Апасы кармай албайт. Анда апасынын кармаганы ал шак сындыруу болуп калат, шак сынган. Сиз жөн эле сүйөсүз, жөн эле эме кыласыз, балаңызды бала болгон үчүн эле сүйөсүз. Эркек пример алыш үчүн сиздин байкеңиз болсо, эме болсо, ошондон көбүрөөк аны менен жолугуштуруңуз. Эркек бир пример болсо, анын тайкеси, балаңыздын тайкеси болсун, же эмелери болсун, эркек бир пример болушун, же бир тренер болушу мүмкүн, мисалы же бир эркек мугалим болушу мүмкүн. Ошондой эме кыласыз, көрүштүрүп, ошолор менен жолугуштурасыз. Ошолордон эркектик эмени алат, бирок ападан эркектик нерсени ала албайт да. Ошон үчүн эркек балаңызды эч качан критика кылбаңыз, муну кылсам, муну кылам дебеңиз, катуу кармабаңыз. Катуу кармасаңыз, ал бала кантип өсүп калат билесизби? Аябай шагысып калат, кызга окшоп өсүп калат. Мындайча грубо айтканда ошондой болот да. Кантип коуч болсо болот дейт. Коуч болом дейсиз дагы баштайсыз. Моралда мен айттым эле сиздин мисалдарды. Сума Асанова дейт. Сиз айттыңызбы? Караңыз кандай туура айтып калдык, Азыр мен досум бар эле, айтайын ошого эртең. Ошо мага видеосун жөнөткөн WhatsApp'тан, радиодон сохран жетти дагы мага жиберипайбы? Ошону сурап атат да, сиздин окуучуларыңызбы дейт. Мен билбейм дедим, менин окуучуларымбы деп. Бирок эме дедим да, мисалдар окшошуп кетет экен, балким алда китептен окуса керек деп ойлодум эле. Бирок аябай жакшы айтыпсыз. Мен сиздин бир 2-3 мүнөттүк эмеңизди уктум. Аябай жеткиликтүү кылып айтыпсыз, аябай сонун айтыпсыз. Мен сизден баягы айткан коучиңизди мага аябай таасир берди. Коуч катары алдым сизди дагычы. Азаматсыз сүйүнүп жатам, ушундай сабактарды өтүп жатасыз деп. Гүлзада эчтеке эмес, кубанычтамын. Бактылуу үй бүлөнүн сырлары тренинг качан башталат? Ошол Чыңгыз мырзага чалыңыз, ошол бир күн башталат. Анын 17-18 сабагы бар да, биз 36 сабакка бүтүрө албай атабыз, илхам келбей атат, бирок ошол 2 айлык, 1,5 айлык сабак даяр. Жаман ойлорду кантип арылсак болот? Аны жогоруда айттым, видеону кайра көрүп чыгыңыз дейт. Ассаламу алейкум агай дейт. Арсланбек, кандайсың? Биякта көргөн сени дагы башкача болот экен. Тренинг Zoom аркылуу болсо жакшы болот. Тренинг андай Zoom тренингибиз да бар, жакында болот, алдында кабар беребиз. Как приятно, что становится много таких образованных людей. Okay, Yes. He's supposed to transfer he said he's going to transfer yesterday, but I'm going to ask him right after training, I'm going to ask him. I'm going to call him. Give me the picture. Yeah, he didn't give me. So that means he's not transferring. Fast. Okay, Okay, I got you. Батты иштер чыгып калды. Кечиресиздер, прямой эфирди сактап коеюн ушул жерде, анан анткени бир аз эле калыптыр, суроолорго тезирээк жооп берип коеюн. Анда саламатсызбы? YouTube'да каналыңыз бар. Каналым бар, акырын коюлуп атат. Курс кандай темаларда болот, тарбиялоо, баардык темаларда болот. Курста реклама айтабыз, суроого жооп сурасаңыздар болот. Жанагы телефондон саламатсызбы, жолдошум менен эки жолго түшсөмбү, эки жолго түшсөмбү дейм ага. Жаман жолдо жүргөнү, ташта чегип жаткан нерселерин. Мен ушундай кишилерге айтмакмын да, жолдошуңуз менен эми тагдыр аябай кыстаса түшөсүз да, бирок өзүңүз решение кылбаңыз, өзгөртсөңүз болот. Тренингге катышыңыз действительно мен аябай жалко болот да, баягы кички нерседен үй бүлөлөр ажырашып, бала чакай болгонуга, сиздин бул дүйнөгө келгениңиз монтип, как будто бул дүйнөдө вечно жашабайсыз да, сиз ошо как раз сизге мындай чаллендж деп коет го, ошо бактылуу үй бүлө куруш үчүн сизге мындай Кудай атайын возможность берет, өзүңүздү өнүктүрүш үчүн. Мындайча экзамен болот, неге сиз даярданышыңыз үчүн. Ошол сыяктуу сиз жолдошуңуз сөзсүз өзгөртө аласыз. Сөзсүз. Сизге Алла ыраазы болсун, ишиңизге чоң рахмат. Бекеева Айдана дейт, Алла ыраазы болсун, сизден да ыраазы болсун. Баарыңыздарга бирөө жүрөк чагылыптыр. Thank you very much. Чоң рахмат сиздерге. Сабагыңызга аябай чоң рахмат. Эчтеке эмес. Менин кызым 1,5 жашта аябай кежир болуп баратат. Кантип туура тарбия алам дейт. Аруна дейби. Кежир болуп баратат дегенде ага сиз внимание бербейт экенсиз да, аз берет экенсиз. Ага аябай внимание берсеңиз бала кежир болбогат да. Внимание бербеген жок, аны кылба, муну кылба, ал бирден көрсө карабай эме канчын. Балага ушунчалык внимание берсеңиз бала спокойный болот. Азыр Кудайга шүгүр биздин балдарга буну кылба десең кылбайт да. Анан түшүндүм. Даже муну албайм десем мен бир нерсе алам деп ушундай эме кылат. Ошон үчүн сиз аябай маани бериңиз. 2 секунд. Апа кара мына дейт да, анан кийин жаш экен деп коюп болду, 2 секунд болду. 2 секунд сизге жетет. Точнее, балдарды жакшы тарбиялоо деген сөз кыска нерсе, эң жакшы техника мага. Эң жакшы зритель болосуз, эң жакшы көрөрман болосуз. Анан кийин балаңыз бүт жаш балдар актер. Мына карачы дей берет. Look at me, мени кара деген сөз бар да. Сиз канчалык балаңызды караган сайын, молодец, отуруп, көрсөткөн нерсени карап, кылган нерсени карай берсеңиз балаңызга күч болот.
Эң жакшы издептүү болсоңуз, ошончолук жакшы актер чыгат. Ал деген сөз ушул аябай күчтүү болот ар кандай. Келечектеги пландарымды бирөөгө айтсам болобу? Бирөөгө айтсаңыз, сизди сындырып койсо айтпаңыз. А так баягындай единомышленник бар, сизди поддержка кылган кишиге айтсаңыз болот. Анан мындай нерселер бул, мен ошого каршымын, көп киши айтат, айтсаң болбой калат деп. Мисалы бирөөгө айтып койсоң, планың болбой калат деп атат да. Мен ошого бир аз мындай диний жактан карасам да, бирөөгө айтсам болбой калат дегенде мындай нерсе болушу мүмкүн да. Ошого ишенип калганда бирөөгө айтып мен болбой калат. Кудай кылдырбай коет. Бирөөгө айтып койдум деп. Ага ал сомненияны жоготуңуздар. Анан анткени кээ бир ситуацияда бул айтып каласың, өзүң контрол кыласың, бир тагдыр боюнча айтып калат да. Эми болду, пландарым болбой калат деген нерсе жок да. Бирок сындырып кое турган киши, өзүңүз күчтүү болбосоңуз, айтып койсоңуз башта элечи сындырып койсо, анда сиз дагы дальше кете албайсыз да. Ошон үчүн айтпай койсоңуз жакшы болот. Бирок айтып айтпа деген өзүңүздүн күчүңүзгө жараша. Сактап кое аласызбы эфирди? Албетте. Чоң рахмат. Рахмат айткандарга барыңыздарга өзүңүздөргө рахмат. Акыркы суроолор окуп атам. Менин кызым таарына берет, бир нерсе көңүлүнө бир нерсе жакпай калса деп. Тарынса, сиз аябай, тарынба деп мындай кылып аябай внимание бере бериңиз, тарынбай калат. Сизди жакшы көргөн үчүн тарынат да. Жалкоолукту кантип жеңсе болот? Жалкоолук деген нерсе жок. Ошол жалкоолук болуп аткан нерсеңизге эмне үчүн ошону кылышыңыз керек дегенге жооп жок. Жооп тапсаңыз жалкоо болбой каласыз. Эмне үчүн кылганыңызга жообуңуз жок, же элдин жообу сизге влияние кылбайт, ошон үчүн жалкоо деген сөз болот. А так, мисалы мен сизге эмне үчүн тренингге чыгайын дегенге бир жообун бүгүн тапканда чыктым. Ага чейин жалкоолук кылып атам. Мындайча айтканда, сиздерге эмнеге тренингге чыгайын, эмне үйрөтөйүн сиздерге, бирдемке азыр өзүм билип атамбы, өзүмдү ушундай сезип атамбы деген жооптор жок болгон үчүн чыкпай жүрдүм. Анан жооп болгондо чыгам. Ошол сыяктуу да, жалкоолук деген нерсе жок. Просто эмне үчүнгө жообуңуз жок. Ошо эмне үчүн дегенге жооп табыңыз. Алла разы болсун деп, чоң рахмат сизге. Жолдошумду өзгөртүү үчүн ал кандай адам болуусун жазуу керекпи? Жолдошун өзгөртүү үчүн биринчи разы болуңуз, Гүлиза. Мен ушунчалык разымын, кубанычтамын. Жолдошум ушундай, сиздин каалагандай поведенияларын жазасыз, хотя андай эмес, бирок жаза бересиз күнүгө, ушундай деп жаза бересиз жолдошуңузду. Жолдошуңуздун кандай болгонун кааласаңыз, ошондой деп, как будто ошондой деп жаза бересиз күнүгө. Разымын, кубанычтамын, ал мындай деп жаза бересиз. Минимум 1 ай, максимум 3 айдын ичинде жолдошуңуз өзгөрүп кетет. Неге антип айтам? Анткени өзүм ушуну жазганмын да. Рахмат, чоң рахмат, Аллахым разы болсун. Чоң рахмат, саламатсызбы? Саламатчылык. Барыңызга рахмат. Акыркы суроону окуп атам, бүттү. Кыздардын переходной возрастын кантип жеңсе болот, сиңдим эч кимди тоготпойт дейт. Ал азыр ошо переходной возраст келгенде сиңдиңизге, кызыңызга, балаңызга чоң киши катары мамиле кыласыз. Бүттү. Чоң киши катары сөзүн угасыз. Анан досторуну жакшы дос болсо ошолорду угат. Окей, барыңыздарга чоң рахмат. Эфирди сактап коем. Сиздерге аябай ийгилик каалайм. Сөзсүз биз менен болуңуздар. Буюрса жакшы нерселерди үйрөнөбүз. Анан аял киши болобуз, эркек киши болобуз, жаш болобуз, картаң болобуз, кыргыз болобуз, башка улуттан жана индонезиялык болобуз, айырмасы жок. Сиздин каалаган максатыңызга жетесиз. Аны мен да каалайм. Анда баарыбыз чогуу өнүгөлү. Барыңыздарга чоң рахмат, жакшы отуруңуздар.